Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин кезектеги түз эфирдеги теледебаты ЛТР мамлекеттик радио компаниясынын Билим жана Илим каналында улантылат. Эфирди кесиптешим Өмүрзак Азимкулов жана Гүлүмкан Урустова менен биргеликте алып бармакчыбыз. Бүгүнкү теледебатка Ош облусунун Араван районунун номер 5 шайлоо округунан талапкерлер келип олтурушат. Тааныштыра кетели. Ормонова Жамал Аккозьевна, саламатсызбы? Алтыбаева Айнуру Тойчиевна. Жана ошондой эле талапкер Бердикулова Эльмира Маматеминовна, саламатсызбы? Ошондой эле теледебаттан акысыз эфир Сулайманов Эльдар Нурланович жана Маматалиева Багдатгүл Маликкозиевнага дагы бөлүнгөн, бирок алар бүгүнкү эфирге келишкен жок. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу талапкерлер, алгач эфирдин эрежеси менен тааныштырып өтөлү. Теледебат жалпы 5 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүк сиздерге 1 мүнөттөн убакыт бөлүнөт. Бул бөлүктө сиздер өзүңүздөрдү тааныштырсаңыздар болот. Ал эми экинчи бөлүктө болсо биз сиздерге даярдалган суроолор берилет. Ар бириңиздерге 8 мүнөттөн убакыт. Эфирдин 3-чү бөлүгүндө сиздер үчүн 5 мүнөттөн убакыт бар. Бул аралыкта сиздер бири-бириңиздерге суроо жооп жолдоп, өз ара теледебат жүргүзөсүздөр. Андан кийинки бөлүктө болсо сиздерге шайлоочулар тарабынан берилген суроолорго, социалдык тармактар аркылуу берилген суроолорго жооп бересиздер. Модераторлук кызматы Сыймык Марат уулу жана ошондой эле Сезим Сагынбек алып барышмакчы. Ар бириңиздерге 10 мүнөттөн убакыт берилет. Теледебаттын жыйынтыгында кайрадан сиздер үчүн 1 мүнөттөн убакыт каралган. Бул убакытта сиздер шайлоочуларга кайрылуу жасап алсаңыздар болот. Ошондой эле ар бириңиздерге бөлүнгөн убакытты мүмкүн болушунча сарамжалдуу пайдаланууңуздарга чакырабыз. Эфирдин эрежесине ылайык талапкерлер бири-бириңиздердин жеке жашооңуздарга жана кадыр-баркыңыздарга шек келтирген суроолорду берүүгө, маалыматтарды айтууга тыюу салынат. Анда биринчи бөлүктү баштайбыз. Биринчи бөлүктүн эрежесине ылайык, азыр сиздерге 1 мүнөттөн убакыт каралган. Анда өзүңүздөрдү тааныштыра берсеңиздер болот. Сизден баштайбыз. Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу шайлоочуларым. Мен Ормонова Жамал Аккозьевна Каракулжа районунун Алайкы өрөөнүндө туулуп, 8 классты бүткөндөн кийин Жалал Абадтагы медициналык окуу жайын бүтүрүп, андан кийин Бишкек шаарында Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун бүтүрүп келип, Ош шаардык төрөт үйүндө акушер-гинеколог дарыгер болуп, андан соң 1996 жылдан бери Ош областар аралык онкология борборунда онкогинеколог болуп, дарыгер болуп, ушул убакка чейин иштеп келдим. 2018 жылдан бери өзүмүн жеке Жамал деген клиникамда иштеп, элге эмгек кылып келем. Медицина илимдеринин кандидаты, профессормун. Ош мамлекеттик университетинин жана түштүктөгү Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун даярдоо курсунда дарыгерлерди жана студенттерди окутуп, тажрыйбамды бөлүшүп келем. Ош шаардык кеңешинин 2 жол Убактыңыз бүтүп калды. Аяктады. Анда тааныштыруу кезеги Айнуру Тойчиевна сизде. Кутман кеч, урматтуу менин шайлоочуларым. Мен Алтыбаева Айнура Тойчиевна Ош шаарында төрөлгөнмүн. Ломоносов атындагы мектепти ийгиликтүү бүтүрүп, кийин Кыргыз улуттук университетинин экономика факультетин бүтүргөнмүн. Бул учурда мен Кыргыз Республикасынын президентинин алдыдагы Улуттук илимдер академиясында иштеп жатам. Юридикалык илимдердин докторумун, профессорумун. 5-6 чакырылыштын депутатымын. Көптөгөн элге керектүү, мамлекетибизге керектүү мыйзамдардын авторумун. Мен ойлойм, ушул биздин азыркы учурда шайлоого даярдантканда программамда көптөгөн өзүм сунуштарым, жаңы мыйзам долбоорлорун даярдап шайлоого аттандым. Чоң рахмат. Кийинки кезекте Эльмира Маматеминовна. Саламатсыздарбы, шайлоочулар, саламатсыздарбы мекендештер. Мен сиздерге өзүм тааныштырып кетсем, мен Бердикулова Эльмира Маматеминовна Каракулжа районунун Карагөз орто мектебин бүтүрүп, 1985-1991 жылдары Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун
педиатрия факультетин аяктаганмын. Ал эми 1992 жылдан 2023 жылга чейин Ош шаардык жана Ош облустук ички иштер башкармалыгынын медицина кызматында дарыгер болуп эмгектендим. Ал эми 2023 жылдын июль айынан азыркы убакка чейин Папан жалпы дарыгерлик практикалык борборунун башкы дарыгери, башкача айтканда главврачы болуп эмгектенип келе жатам. Мен шайлоого аттандым, ошо Арабан номер 5 шайлоо округунан өзүмүн талапкерлигиме койдум. Сиздерге ишенем. Мен кыскача өзүмүн таржымалым ушул. Карабаңызда 10 секунд убакыт калды, пайдаланасызбы? Жок. Пайдаланбасаңыз, анда биз ушуну менен биринчи бөлүктү жыйынтыктайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана социалдык тармактын колдонуучулары, эскерте кетели, тележабат түз эфирде ЛТР Билим Илим Facebook баракчасында жана ЛТР Билим Илим YouTube каналында дагы чагылдырылууда. Сиздер талапкерлерге өз суроолоруңуздарды комментарийге калтырсаңыздар болот. Жана ошондой эле экранда жазылып турган WhatsApp номерларына дагы суроолорду калтырсаңыздар болот. Анда биз кезекти экинчи бөлүктү баштайбыз. Урматтуу талапкерлер, тележабаттын экинчи бөлүгүндө биз сиздерге даярдаган суроолорду беребиз. Сиздердин ар бириңиздерде 8 мүнөттөн убакыт бар. Суроолор жалпы жана жеке түрүндө жолдонот. Анда алгачкы суроону окуй берели. Жалпы суроо бул: сиздер депутаттыкка аттанып жатып, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн салым кошом деп убада берип жатасыздар. Конкреттүү кайсы тармакты өнүктүрүүгө бет алдыңыздар дейт. Жамал Окозуна. Сизден баштайбыз. Абдан жакшы суроо. Мен жогорку кеңешке жөн эле ушул жолго жөндөн жөн аттанган жокмун. Мен көп жылдык, 34 жылдык дарыгер болуп иштеген тажрыйбам. Андан соң 2 жолку Ош шаардык кеңешинин депутаты болуп, ушул мезгилге чейин мен жергиликтүү бийлик менен тыгыз калктын кызыкчылыгын коргоп иштеп келем. Медицина жаатында мен көп көйгөйдү көргөн үчүн биздин эң негизги мен ушул программамда медицина билим берүү жана 5 тармакта кетип атат. Ошонун ичинде эң негизги көйгөйлүү нерсе бул биздин аярлуу калктын укугун коргоо, эне балдардын укуктарын коргоо, саламаттыкты сактоодо, сапаттуу медициналык жардам берүүдө, ошондой эле биздин акыркы кезде онкология оорулары көбөйүп кеткенге байланыштуу бизде алдын ала профилактика осмотр көргөнгө биздин ар бир бейтапканага ушул үй бүлөлүк медициналык борборлоруна кабинеттерди ачуу, ошондой эле бизде жанагы ар бирибиз вот көчөдө тилемчи болуп 1 тыйындан 100 сомдон 1000 сомдон кошуп ар кимден топтоп келген акчаларыбыз башка өлкөгө калтырып, ушундай бизге эң өкүнүчтүү ушул болуп атат. Ошол себептен ушул ден соолук жаатында биз өзүбүздүн күчтүү адистерибизди чет өлкөгө жакшы билим бердирип, мамлекет ошону каржылап окутуп келип, заманбап аппаратуралар менен ушул жерде жабдып, анан өзүбүздүн калкыбызды, элибизди сапаттуу медициналык жардам берүүгө демек саламаттык сактоо тармагын саламаттыкты сактоодон, анан билим берүүдө мына өтө бизде билим берүүнүн узактыгы ошол программаларды карап мына көп жылдык ата эненин мойнунда калып кетип атпайбы? Ушул бул кайра карап чыгуу, мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу. Чоң рахмат ушул эле суроого. Калтырып турсаңыз, кийинки суроолорубуз дагы бар. Анда Айнур Тойчиевна, ушул эле суроо дагы сизге жолдонот. Өлкөнүн өнүгүүсү үчүн кайсы тармакты өнүктүрүүгө салым кошом деп турасыз? Мен шайлоо программамда негизги ар бир кыргызстандык үчүн бул социалдык багыттагы программам, анын ичинде эң ушул пайдубалын түзгөн, өнүгүүнүн пайдубалын түзгөн бул билим берүү системасы. Анткени билим бул татыктуу, биздин балдарыбыз сабаттуу, билимдүү болсо, элибиз сабаттуу, билимдүү болсо, бул ушул биздин Кыргызстаныбыздын өнүгүү жолу. Экинчи бул бөлүгү бул ошо социалдык программанын ичинде бул ар бир кыргызстандык үчүн бул ден соолук маселеси и бул маселе боюнча дагы бергенен бир социалдык сунуштар да бар. Негизи дагы ушул экономикалык жааттагы көптөгөн сунуштарым бар. Бул өтө маанилүү, экономика күчтүү мамлекетте өнүгүү да болот. Кийин ушул
абдан ар бир мамлекет үчүн экология багыттар ошол негизги менин шайлоо программам багыттары. Демек экономика, экология, анан билим берүү тармагын Туура. көтөрүп баратасыз. Чоң рахмат. Элмира Маматеминовна. Мен бұл жоғарғы кеңешке депутаттыққа кандидаттығымы қойып, талапкерлігімі қойғанымның себебі, мен ушу азыр эле жогоркуда коллегам Жамалов көзүн айтып кеткендей, дарыгер болуп эмгектендим. Мен деле ушу 34-35 жылдан бери эмгектендим. Мен биз как эне аял экенбиз, ошон үчүн и дарыгер экенбиз, ошон үчүн биздин баарыбыздын эле программабыз окшош болуп атат. Саламаттык сактоону соцблокто өнүктүрүү болуп атат да биздин оюбуз. Бул жерден саламаттык сактоону кантип өнүктүрөбүз дегенде мен өзүмдүн жана эле айтып кетпедимби, ички иштер министрлиги менен жөнөкөй медицинанын ортосундагы ажырымды көрдүм. Ошол жерде кандай кылып өнүктүрсө болот, ошол жерде биз дагы үйрөтө турган нерселер көп экен. Ошону жогорку трибунадан айтып элге жеткире алат бекенмин, элдин көйгөйүн чече алат бекенмин деген мааниде кетип атам. Менин программамдын лозунг деп айтсам болот, кредо деп айтсам болот. Дени сак, билимдүү муун, өлкө келечеги деген кредо менен, лозунг менен кетип атам. Себеп бул жерде баарыбыз эле айтып атпайбызбы, билим берүү, саламаттыкты сактоо деген. Ооба, билим берүү, саламаттык сактоо биздин мындай бир караганда жакшы эле жолго түшкөндөй, бирок тереңге үңгүп кирсең, дагы деле бул деген инени казып, кудук казгандай эле болуп баратат. Ошон үчүн биз ошо соцблокту саламаттык сактоо менен билим берүүнү өнүктүрүүгө, ошого жардам берип, элге жардам берүүнү. Анан дагы башка бир багытыбыз бул аялдарды зордук, зомбулуктан сактоо. Аялдар азыркы күндөрү зордук, зомбулукка кабылышып атат. И еще жанагы соцпособие дегендерибиз бар. Балдарга алган пособияларыбызды жалгыз бой энелер ала албай канчасы кыйкырып өкүрүп ыйлап жүрүшөт. Ошолорго дагы жардам берсек деп ойлойбуз. Ошолордун пособиялардын, жөлөк пулдардын суммасы аз болуп баратат. Ошону көтөргөнгө дагы жогоруда айтылып аткандай коллегалар менен баарыбыз биргеликте жардам берсек деген ой менен кетип жатабыз. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз дагы бир жолу эскертели, онлайн ресурстар аркылуу дагы суроо калтырсаңыздар болот. Биздин түз эфир Facebook, YouTube баракчаларында дагы болуп атат. Ошондой эле экрандагы WhatsApp номери аркылуу дагы SMS суроо жолдосоңуздар болот. Биз кайрадан талапкерлерге суроолорубузду жолдой берели. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул шайлоодо аялдар үчүн дагы чоң мүмкүнчүлүк жаралды. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүнкү дебаттын дагы катышуучулары жалаң аялдар катышып жатасыздар. Жамал Оккозовна, айтсаңыз, сиз ошол жакка баратып, аялдардын укугун коргоо боюнча кандай мыйзамдарды даярдап баратасыз, кандай сунуштарды киргизейин деген оюңуз бар? Рахмат. Бул жаатта аялдардын мына гендердик теңдик болуп, биз азыр ушул сөзсүз 30 аял барат, балким андан да көп болуп калышы мүмкүн. Бизде аялдар менен, ошо энелер менен балдардын укугун деп атпайбызбы? Бизде аялдардын өтө мындай коргоо укуктарын биз коргоодо абдан көп милдеттүүбүз. Ошолордун укугун коргоп, ден соолук жааттан болобу, билим жааттан болобу, үй бүлөлүк жааттан болобу, кайсы жактан болсо биз энелерибизди же сиңдилерибизди бүт бардык жактан колдоп, ошолордун укугун коргоп, ошолорго баарына сапаттуу бир мыйзамдарды жазуу менин бир милдетим. Конкреттүү мыйзамга сунушуңуз барбы? Эми ушул укуктарын коргоо, ден соолугун коргоодо мен эң негизгиси ушу ден соолугун, оорулардын алдын алып, ошол кийинки оорусун өткөрүп кетпешке дагы ден соолугу менин ураным эне аман, бала аман, эл аман деген. Ошон үчүн эң негизгиси ден соолугу үчүн дагы мен ушу бир укуктарын эме көп нерсени жазгым келип турат. Чоң рахмат, урматтуу талапкерлер. Биз эмне үчүн конкреттүү деп сурап атабыз. Мисалы, ошону эске алыңыздар. Мисалы, сиздер жогорку мыйзам чыгаруучу органга баратасыздар, ошон үчүн конкреттүү мыйзамдарыңыздарды кыска нускага айтып берсеңиздер, ушу шайлоочуларга түшүнүктүү болсун үчүн баарыңыздардан суранычы. Кийинки суроо. Айнур Тойчиевна, сиз мурдагы депутат катары экономиканы өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири болгон ата мекендик өндүрүштү өнүктүрүү боюнча кандай иштерди алып бардыңыз? Экономика маселе боюнча мен ушул 5-6 чакырылышта бюджет комитетинде мүчө болгондо көптөгөн ушул экономиканын өнүгүүсүнө бир топ конкреттүү мыйзамдарды жазганбыз. Өзгөчө кумтор боюнча дагы
конкреттүү мыйзамдарды жазганбыз. Мына жыйынтыгында Кумтор өзү биздин национализация болуп, учурда көптөгөн ушу биздин бюджетибизге, республиканский бюджетте ушул салык катары Кумтордун түшөт. Андан тышкары биздин мамлекет аябай бай. Бул баягы көптөгөн золотосодержащий рудаларыбыз бар. Ошо боюнча дагы биз ушу пошлина боюнча дагы конкреттүү мыйзамдарды жазганбыз. Ал мыйзамдар да азыр иштеп атат. Бюджетке чоң көлүмдө салыктар түшүп атат. Мен кийинки шайлоого Кудайым буйрса дагы бир топ сунуштарыбыз бар. Өзгөчө биздин атамекендик экономиканын ичинде көптөгөн өзүбүздүн биздин жарандарыбызга бир топ ушул приоритеттүү багыттагы крупный, ири логистический центрлердин өнүгүүсүнө аларга шарт түзүү мыйзамдарды, салык, фискальный саясат деп коебуз, фискальная политика. Ошо боюнча дагы конкреттүү сунуштар бар. Биз ушу келген биздин мекенибизге дагы атамекендин биздин жарандар ушул багытта, экономикада багытта иштеген, конкреттүү аларга ишине шарт түзгөнү көптөгөн сунуштарым бар. Атамекенди көндүрүшкө. Сиз буга чейин да депутат болуп турдуңуз да, мына ушундай сунуштарды ошол учурда берүүгө эмне тоскоолдук болду? Экономика маселеси бул мындай бир орунда турбайт. Мисалы үчүн ушул 10-жылы биз шайланганбыз. Ал кезде экономическая ситуация бир нукта болот. Кийин өнүгүү болгондон кийин ошол кезде энергетикада керектүү мыйзамдар керек болот. Ар бир учурда, ар бир этапта өзүнчө мыйзамды талап кылат. Ошон үчүн ошого карата биз мыйзамдарды чыгара беребиз. Урматтуу талапкерлер, биз дагы бир жолу эскертели, мисалы үчүн жалпы статистикалык маалыматтардан сырткары, мисалы конкреттүү мыйзамга, мисалы үчүн биз кечээки дагы мурдагы дагы теледебаттарыбызда айтып атабыз, мисалы баланчанчы, мисалы үчүн мыйзамдын баланчанчы беренесине, мисалы үчүн моундай жазылган жерди моундай кылып өзгөрткөнү кетип баратам депчи. Өзү негизи өзүңүз айткандай, буга чейин эле жазылган да мыйзамдардын бардыгычы. Ошону сурап атабыз да биз мисалы үчүн. Бул экономика мыйзамдары өзгөчө азыр негизги багыты бул атамекенди өнүдүрүшүнө. Мисалы үчүн ар бир областтын өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Ар бир областтын керектүү багыттары бар. Ошого карап биз дагы мисалы үчүн Араванды алайлык. Араванды алайлык, ошо Араванский округдан чыккандан кийин Араванда азыр чоң ирүү бир топ 30 гектарга бир экономический платформа түзүлүп атат. Ал жерде мисалы үчүн керектүү бир топ мыйзам, 15 фабрика, заводдор курулат. Ошол багыттагы мисалы үчүн азыр учурда көрүп атасыңар, көптөгөн ипотека үйлөр салынып атат. Ошого караштуу мисалы үчүн строительный бизнеске керектүү заводдор курулат. Иши кылып ошолорго биздин инвесторлорго жакшы шарт түзгөнү, салык фискальная политикасын ага каратып, ошондой түзүлөт. Чоң рахмат. Анда кийинки суроону берели. Эльмира Маматеминовнага, сиз аттанып жаткан округда конкреттүү кандай маселелер бар экен? Шайлоого барарда изилдеп көрдүңүзбү? Рахмат. Ооба, шайлоого барарда биз жөн эле отуруп эле тура калган жокпуз. Мен Араван номер 5 шайлоо округунда өзүм ошол округдун келини болгон үчүн алардын кандай пландары, кандай көйгөйлөрү бар экенин ичинен билем деп айта алам. Себеп бул жерде биз азыр айтып кетсек болот, Араван району бул агрардык район. Агрардык район болгондон булар түшүмдү алууда аябай көп эмгек сарпташат, көп акча сарпташат. Бирок аягына келгенде булар дыйкандарга караганда сатып ортодогу сатуучулар, алып сатуучулар көп пайда көрүшөт да, ошон үчүн дыйкандардын эмгеги акталбай калып атат. Мен ошону эмне деп айтам, алардын баягы картошка бышкан маалда эле картошка арзандап кетет, капуста бышкан маалда капуста арзандап кетет. Мен ошон үчүн ошол Араван районуна логистикалык центрлерди курууга, жанагындай муздаткычтарды курууга, ошолордун проблемаларын көрдүм десем болот. Бул биринчи проблемалары. Андан кийинки проблемалар, себеп бул дыйкан адамдар болгондуктан алар
айтып атпайбызбы, азыр эле дыйканчылыктарынан пайдасын жакшы ала албай калып эле, акчасын актабай калышып, кетирген чыгымын актай албай калышып, ошодон кыйналып келишет. Ошол жерде эле аялуу катмардагы жалгыз бой энелер, жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген баласы бар энелер кыйналып келатат. Бизде мындай бир кандай десем, закон болуп калганбы, инвалид мүмкүнчүлүгү чектелген бала төрөлгөндө эле атасы ажырашып кетип эле эне жалгыз бой калып атат да. Ошол жалгыз бой калган энелерге да жардам берүүнү мен аябай жүрөгүм менен жардам бергим келет. Аларда жанагы жөлөк пул аз болгондугунан кайсыл жерге барып жолугушууга барсак деле, чогуу барганда деле көрүп аттык. Мен өзүм жалгыз барганда деле ошону көрүп келем. Мен экинчи багытымда ушул аялуу катмардагы балдарды багып келаткан энелерге, жалгыз бой энелерге адресный жардам берилип, ошолордун жана жөлөк пулдары көбөйтүүгө мен бир салымымды кошуп калсам, мен бир жетишкендик болду деп ойлойм. Мындан сырткары сиз өзүңүз аттанып жаткан аймакта экономикалык, социалдык маселелерден сырткары дагы кандай маселелер бар экен? Мисалы, Араван, мисалы, дыйканчылык менен көбүрөөк алектенишет, айыл чарбасында, экономикада. Балким күйүүчү майдан маселе жаралат. Күйүүчү май, бул жерде күйүүчү май дагы, анан жана жер семирткичтер боюнча дагы буларда өмүр бою эле кандай десем, кыйынчылык болуп келатат. Эми ошолорду дагы чечүүгө, жардам берүүгө аракет кылып келатабыз. Эми баягы орустардын сөзү барго, война план покажет деп, өтүп калсак, ошону элге жардам берүүгө, жакындан жардам берүүгө аракет кылабыз. Түшүнүктүү. Кийинки суроо жалпы суроо баарыңыздар үчүн. Элдин социалдык абалын жакшыртуу жана жакырчылыкты жоюу боюнча кандай мыйзамдар жетишсиз деп ойлойсуздар? Жамал Аккөзүна. Бул жерде мисалы үчүн биз мамлекеттик жер ресурстарды сапаттуу башкарууда, ушу натыйжалуу пайдаланууда бизде ошол жаңы долбоорлорду иштеп чыгуу, ошондой эле экология маселелеринде бизде атмосферага чыккан түтүн, күлдөрдүн коллекторлорун карап, ошолордун техникалык жагын күчөтүү, андан кийин адистерди даярдоодо мындай шаар чөйрөсүндө жанагы саркынды сууларды тазалоодо ушул жакта дагы курулмалардын сапатын камсыз кылуу жана жакшыртуу боюнча дагы долбоорлорду иштеп чыгуу. Анан электр жылуулук энергиясын жеткирүү боюнча ошо калк менен электр энергиясын берүүдө ошо компаниялардын ортосундагы мамилелерди жөнгө салуу ушулар деп ойлойм. Элди жакырчылыктан чыгарууга кандай мыйзамдар конкреттүү жетишсиз? Жакырчылыктан чыгаруу эң негизги иш менен камсыз кылуу деп ойлойм. Завод, фабрикаларды бизде чыгаруу, анан ар иш эң негизгиси ошо жумуш менен камсыз кылуу. Орто жана чакан бизнестерди ошолордун укуктарын коргоп, элибизге жардам берүү. Ошол үчүн эмне кылыш керек, мисалы үчүн? Чечүүнүн жолдорун айтсаңыз. Ошо завод, фабрикаларды куруу эң негизгиси. Элди жумуш менен камсыздандыруу биринчи ирет. Түшүнүктүү. Айнур Тойчина, ушул эле суроого сиздин жообуңуз? Мен ойлойм, ушул элдин чакырчылыкка чыгарган үчүн эң негизги кадамдар бул ушу Араван районунда мисалы үчүн абдан эмгекчил эл жашайт. Анан кийин ушул алардын томаты болобу, дагы башка продукциясы болсо, ошону мындай эле как сырье бербей эле переработка кылыш керек да. Ушул жерде перерабатывающий чакан, кайра иштетүү чакан бир эмелерди куруп, ошол жерде ошол продукциясы кымбаттайт. Ошол продукциясы жеткизгенге оңой болот. Анан кийин бул бир. Мен ойлойм, ушу продукцияны переработка даярдаганда негизи чоң-чоң кооперативдер болот. Биз ошол Араван районунда урда барганыбызда ар бир парник өзүнчө бир томаттын бир нече сортун чыгарат. Биз ошондо айтканбыз, келгиле, ушу бир 10 парник турабы? Бир сортто чыгарганы туура болот. Бир сортто чыгаргандан кийин, ошо бир эмеге баргандан кийин переработка болуп, анан кийин бир поставкасы, мындай реализациясы оңойрок болот деп, ошондой сунуш бергенбиз. Мен ойлойм, ушул негизи бир топ экономикалык ушундай өзгөрүштөрдү киргизиш керек Араван районунда. Ушул жалпы бул Кыргызстан үчүн дагы кайра иштетүү, өндүрүш
биз колдош керекпиз. Анткени биз мындай сырьевой придаток болбош керекпиз. Биз переработка менен ошондой продукциясын мындай баалуу, керектүү эмесине жеткириш керекпиз. Бул сатып алуу дагы анан ошол эле мезгилде жумушчу орундары дагы түзүлөт деген нерсени кошуп атасыз ошондой. Элмира Маматемидовна. Мен дагы бир жолу кайталап кетким келет. Бул элди жакырчылыктан чыгаруу боюнча логистикалык центр деп атпайбызбы? Логистикалык центр десең, кече бир жерде жолугушууда алар курулган дейт. Курулган менен алар бир определенный, кандай десем, бир жерде курулуп калганда, элдер деген, например, Маңгыттагылар Чек-Абадка барбайт да. Чек-Абадтагы Маңгытка алып келбейт. Ошон үчүн Маңгытта болсо өзүнө, Чек-Абадта болсо өзүнө, ар бир айылдын өзүнө логистикалык центрлерде курулса, элдин дагы жакырчылыктан чыгаруунун дагы бир жолу болмок деп ойлойм. Себеп Маңгыттан Чек-Абадка чейин алып баргычакты жанагы продукциясын алып барганга чейин эле эшегинин чому кымбат болуп атпайбы? Жол киреси болот, алып баруусу болот, түшүрүшү болот, транспортировка болуп атып эле ал кайра элди жакырчылыкка алып келет деп ойлойм мен. Анан дагы бир жолу жакырчылыктан чыгаруунун жолу бул арабанды бир жолу эле дыйкансыңар деп эле байкуштарды кыйнай бербей, жеңил өнөр жайларды, жанагындай тигүү цехтерин көбөйтүп, ошол жерде эле тигүү цехтерин былтыр мурдагы жылдары салып атышкан, бирок азыр мен кечегинде кыдырып көргөнүмдө көп жерде жабылып калган да. Ошолорду кайра жандандыруу болсо, ошондо дагы биздин жанагы аялдарыбыз, келин кыздарыбыз иштеп, өздөрүн жакырчылыктан алып чыгып кетмек деп ойлойм. Дагы бир жолу жакырчылыктан алып чыгарып кетүүнүн бир жолу жана соцконтракттарды 100 миңден берип атышкан, азыр 150-гө чыгарышты. 150-дөн эмне келет? 150-гө азыр бир уй алат, болду, ал эч кандай жакырчылыктан чыгара албайт. Ошол соцконтракттардын суммасын көбөйтүү деп ойлойм. Дагы бир жолу бизде азыр банктардын баары эле кредит берип атпайбы? Кредит бергенде кимге берет? Баягы эле бизнес, для развития бизнеса деп беришет. Бизнес кылган аял, бизнес кылган адам деген, ал деген жакыр эмес. Менин оюм, ошо бизнес кылганга чейин, ошо бизнеси жок аялдарга проценттин пайыздык үстөгүн азыраак кылып берүүгө банктарыбызды ошол жолго алып барышыбыз керек да. Азыр кайерге барсаң эле бизнести өнүктүрүү деп эле арзан пайызда кредиттерди берип атат. Мен ошону айтып, ошону бир жолго салмакмын дейм да. Себеп ошону алып, аны беркил потребительский кредитти алып атышат, ошо байкуштарчы. Эмнеге алат? Жазында алышат, дыйканчылыкка сарпташат. Күзүндө ошол кредитти берейин десе, дыйканчылыктан алардын алган кирешеси жетпейт. Ошон үчүн аларга кредитти аз үстөк менен бере турган закондорду кабыл алууга өзүмдүн салымымды кошсом, мен сүйүнмөкмүн да. Элди жакырчылыктан чыгарууга үнөмдүүрөөк пайдалансаңыздар, анткени алдыда дагы суроолор бар. Жамал Өккөзовна, мына депутаттыкка аттанып жатасыз. Депутат болуш үчүн талапкердин даярдыгы кандай болуш керек экен? Талапкердин даярдыгы тажрыйбалуу болуш керек. Элдин көйгөйүн, ага чейинки көйгөйлөрүн билиш керек депутатка. Себеби ал жерде мыйзам чыгаруу органы. Кандай ошого өзүн мен ошол этаптардан өттүм деп ойлойм. Анан тажрыйба болуш керек, сөзсүз. Ушул. Кийинки суроо Айнур Тойчиевна, мына сиз буга чейин дагы шайлоолорго катышып келдиңиз. Азыр дагы үгүт иштери ортолоп шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп жаткан учуру. Мурдагы шайлоолор менен азыркы шайлоонун айырмачылыгы болуудабы? Эмнеде? Айырмачылыктары кандай болот? Аябай айырмачылыгы чоң. Биз ушул көптөгөн чындыгында шайлоолордо катыштым. Биринчи иретте азыр ушу административный ресурс менен финансовый ресурстар, айрым талапкерлердин ресурстарын көзөмөлгө алынган. Мен ойлойм, ошол дагы ретке салынды. Анан кийин азыр техникалык дагы мүмкүнчүлүктөр жакшы болду. Мисалы үчүн баягы шайлоодо дагы бир башка мындай шайлоого катышканга дагы мүмкүнчүлүктөр көбөйдү. Бул дагы баягы явкага дагы түз таасири бар. Менимче азыркы учурда ушул шайлоо таза жана адилеттүү өтүшүнө бир топ жакшы өзгөрүүлөр бар. Мен ойлойм, шайлоочулардын көңүлү кандай болуп атат? Кантип ишендирип атабыз дегендей да? Эми шайлоодо эми ар бир талапкердин өзүнүн ыкмалары бар. Мисалы үчүн мен
ошол ар бир шайлоочума барып, өзүм программамды түшүндүрүп, алардын пикирин угуп, сунуштарын алып, ушундай метод менен иштеп атам. Мен ойлойм, биздин шайлоочуларыбыз сөзсүз ушуну азыркы учурда айырмасын сезип атат, сезилип атат. Ошон үчүн шайлоо таза өтөт деп эсептейм. Рахмат. Рахмат. Эльмира Маматеминовна, сиз жогорку кеңешке бара жатасыз, мыйзам чыгаруу тармагына баратасыз. Албетте ал жерге тажрыйба топтоо үчүн барбайсыздар, даяр тажрыйба менен барышыңыздар керек. Сиздин саясатта тажрыйбаңыз кандай? Туура суроо болду деп ойлойм. Мен бул жерден азыр менин автобиографиям, өмүр баяным айтканда кыска эле болуп калгандыгы үчүн ушул суроо берилди деп ойлойм. Саясатты эми бул саясий билимдүүлүк, саясий өзүнүн кандай десем, саясий билимдүүлүгүмбү мен бул сөзсүз эле саясатка барып, анан кийин ошол жерден алып атам деп ойлобойм. Азыр бизде деген баардык нерсе жеткиликтүү, интернет барактарынан алсак деле болот, күнүмдүк телевидениеден, мына коомдук массалык информация алуучу жерлерден алып баратам деп ойлойм. Эми жакшы эле деп ойлойм. Чоң рахмат. Дагы бир жалпы сурообуз бар. Убакыттын болушунча жооп бергенге аракет кылыңыздар. Жаңы парламент шайлангандан кийин ички жана тышкы саясат кандай өзгөрүүлөргө дуушар болот деп ойлойсуздар? Жаңы парламент болгондо, Мисалы сиздер барсаңыздар да кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? эми өзгөрүү азыркы биринчиден заманга жараша дегендей, элдин талабына жараша өзгөрүүлөр, жакшы жакка өзгөрүүлөр болот деп ойлойм. Анткени бизде азыр жаңы технологиянын заманы, жаштарыбыз көп, биз ушул заманга карап көп нерсе жакшы жакка өзгөрөт. Шаарыбыз, өлкөбүз өзү өнүгүүнүн жолунда азыр. Ошол багытта биз буюрса жакшы нерселерге жетебиз да. Ушул багыттагы суроого бир аз аналитика жүргүзүү менен жооп берсеңиздер деген биз жоопту күтүп атабыз да. Мисалы үчүн жогорку органга талапкер депутат талапкер катары кетип баратасыздар азырынча. Анан мисалы башка өлкөлөрдүн мисалында, мисалы үчүн же башка бир чоң проекттердин мисалында деген сыяктуу бир геосаясатты деле кошуп, мисалы үчүн ушу дүйнөлүк болуп аткан өзгөрүүлөрдү деле кошуп, анын бизге тийгизген кескиндерин кошуп сүйлөп берсеңиздер деле жакшы болот эле. Эл ушуну күтүп атат да. Негизи сиздерденчи, жалпы талапкерлерден. Айнур Тойчина. Баштай бересиз. Эми Кыргызстандын тышкы саясаты бул эң биринчи бул кошуна мамлекеттер менен биз достукта жашаш керекпиз. Азыр учурда бул маселе боюнча өзүңүздөр баарыбыз күбөбүз. Кошуналар менен мындай достукта жашаган мен ойлойм бул эң биринчи бул. Чоң рахмат, убактыңыз бүтүп калды. Эльмира айым. Мен эмне демекмин, бул биз жаңы парламент шайланганда биздин өлкөдө аябай чоң өзгөрүүлөр болот деп мен толук ишенип айта алам. Себеп жаңы парламент шайланганда кандай өзгөрүү болушун Сиздин дагы убактыңыз аяктады. Убакыт азыр. Жамал Аккозовна, сизде бар. Биз ошол эле мына айтып аткан баардык азыркы биздин жаштарыбыз айрыкча чет өлкөдө билим алып көп мындай обмен опыт деп коебуз. Ошол жактарды көрүп, биз канча нерселерди келип, өзгөрүүлөр кирип биздин өлкөгө. Ошол эле себептен мына дүйнөлүк шартта бизде дүйнөдө канча жерде кандай эмне болгондорун, ошол эле климаттын өзгөрүүсү, ошол эле саясат жагынан баардык нерселерди көрүп отурбайбызбы, бизге баардыгы ошо көрүнүп өтүп, анан ошо кошуна өлкөлөрүбүз жаныбыздагы эле кошуна өлкөлөрүбүз алыскы ошо алыстагы жакын алыскы кошуналар дегенбиз, ошолор менен дагы ошо обмен опыт деп биз ошол жактан дагы көп нерселерди келип, анан опыт алмашууда ошол жактан дагы келип, биз ар жакта барып бир эле жерде отурбай, башка өлкөлөрдүн дагы жакшы жагын өзүбүзгө буруп, ошо элибизди ошо жакшыртууга ошо үндөшүбүз керек. Өзүбүздү биринчи ирет ошо өзүбүздөн пример кылып дегендей, анан ошо башка жактын жакшы жагын алып, өзүбүздүн мурунку мындай жетишпеген нерселерибизди оңдоп кетүүгө аракет кылуу деп ойлойм. Сиздин карамагыңызда дагы 1 мүнөт 19 секунд убактыңыз бар, пайдаланасызбы? Пайдаланбасаңыз Эгерде пайдаланбасаңыз, убакыттан баш тартуудагы
Укугуңуз бар? Калганын пайдаланбайсыз, Ушуну менен биз экинчи бөлүктү дагы жыйынтыктайбыз. Эскерте кетели, теледебат түз эфирде ЛТР Билим Илим Facebook баракчасында жана ЛТР Билим Илим YouTube каналында дагы эфирге чыгууда. Андан сырткары экрандагы WhatsApp номерлар аркылуу дагы суроо калтырсаңыздар болот. Биздин модераторлор иштеп атат. Кийинки бөлүктөрдө ошол суроолорду сиздерге же талапкерлерге алып бермекчи. Анда ушуну менен экинчи бөлүктү жыйынтыктайбыз. Кезек 3-бөлүктө. Урматтуу талапкерлер, азыркы бөлүктү талапкерлердин өз ара дебатына беребиз. Сиздерде бири-бириңиздерге суроо берүү мүмкүнчүлүгү бар. Кааласаңыздар жеке ар бирине, кааласаңыздар жалпы суроо берсеңиздер болот. Катар номер боюнча Жамал Аккозовна, сизден баштай берели. Эскерте кетели, бул учурда ушу бири-бириңиздердин кадр баркыңыздарга жекелик өтмөй жок. Бул ошол нерсени суранабыз сиздерден. Баштай бериңиздер. Мен жеке Айнур Тойчуновага суроо бергим келип атат. Көп жылдан бери ошо саясатта жүргөн баягы опыттуу Тажрыйбалуу адам катары, баягы СДПК партиясында өкүлү катары сиз ал партиянын бийликте турган мезгилде ошо өлкөбүздө баягы кемчиликтер болбодубу, саясий, экономикалык, энергетикалык жактардан ошол мезгилдеги мындай жоопкерчиликти канчалык сезесиз дегеним. Социал-демократический партия бул негизги багыты, бул социалдык багыт, социалисты деп коебуз аларды. Мен ойлойм, биз ар бир өзгөчө айымдар, аялдар, биз өзүбүздүн жүрөгүбүз менен социал-демократбыз. Анткени чындыгында ушул багыттагы партияга сунуш түшкөндө мен биринчи ошол партиянын негизги программасын, негизги партиянын багытын тандагамын. Бул партияда мүчө катары ошол партияда мен көптөгөн мыйзамдарды, социалдык багыттагы мыйзамдарды жазгамын. Мыйзамдар менен сыймыктанам, элиме, Кыргызстанга керектүү мыйзамдарды жазгамын, мыйзамдар иштеп атат. Анын ичинде ошол биз баш мыйзамыбызда биз социалдык багыттагы мыйзам мамлекет болгондон кийин баягы ала качуу боюнча эме боюнча көптөгөн мыйзамдарды чындыгында жазгамын. Аны азыр бирден айтканы вакыты көп алат, бирок ошо социалдык багыттагы мыйзамдар иштеп жатат. Мен сыймыктанам ушул мыйзамдар менен. Рахмат. Элмира айымга сизге суроом, депутаттык же мамлекеттик, муниципалдык кызматтардагы тажрыйбаңыз кандай демекмин? Депутаттык же муниципалдыкта жок экенин жана эле айттым мен. Сиздей болуп депутат боло элекмин. Ошо барганда эле биринчи барганга ошо жогорку кеңешке барайынчы деп ойлодум. Депутаттык тажрыйбам жок. Рахмат. Анда кийинки кезек Айнур айым сизде. Жекелик суроо бересизби же жалпы суроо бересизби? Жалпы суроо берейин. Жалпы суроо бересизби? Анткени Жамал айым, Элмира айым медиктер. Ушул багыттагы Кыргызстаныбызда кандай мыйзамдар керек, ушул чындыгында айтканда, ушу көптөгөн кайрылуулар болот, ушу биздин медицинанын акыбалы боюнча мына бүгүн дагы жолугушта көптөгөн ушул тармактагы проблемаларды адамдар айтып атышат. Сиздер депутат катары шайланып калсаңар, кандай мыйзамдарды даярдарсыңар? Экөөңөргө бирдей суроо. Биз Кудай буйруса бешенеге жазып депутат болуп калсак, ошол жана жогоруда айтып кеттик, эң негизгиси ушу элибиздин ден соолугун чыңдоодо ошо алдын алуу профилактикалык осмотр өткөргөнү көп. Ушуну биз өкмөттүн деңгээлинде бир жылда жок дегенде бир жолу акысыз текшерилип, текшерилгенде жөн эле көрүп коюу эмес, ошонун ичинде дагы жанагы биринчи анализдерди тапшырып ушундан өткөрүүнү киргизүү мыйзамы бар. Анткени ошол
профилактикалык осмотр болбогондуктан бизде көп оорулар өтүшүп кетип атат. Убагында көрүнбөгөндүктөн сөзсүз түрдө ошону бир жылда 6 айда өзү бир болбосо да бир жылга бир жолу киргизишибиз керек. Себеби бул деген Союз таркагандан бери бизде ушул система жоголуп кеткен. Эльвира айым, сөз Мен сизде. кандай жооп бермекмин? Эгерде мен шайлоочулар тандап мени депутат болуп кала турган болсом, биздин медицина азыр жакшы абалда, жакшы жолго салынды, жакшы эле алып баратабыз. Бирок ошол эле кезде мисалы өнөкөт жана өмүр бою коштоп жүрүүчү ооруларды алдын алуу максатында же болбосо уже өнөкөт оору болуп өмүр бою коштоп жүрүүчү ооруга чалдыгып калган жарандарыбызды медициналык кызматты, медициналык жардамды алуу боюнча дагы өздөштүрүп, ошолорду дагы кандай десем тереңдештирип, ошолорго болгон жардамыбызды дагы жогорку деңгээлге жеткирүү боюнча закондорду кабыл алынган закондорду андан дагы жакшы абалга жеткирүүгө салымымды кошот болчумун. Эми сиздин сурооңуз? Эми сиздин Менин суроом кесиптештериңизге сурооңуз. экөөңүздөргө тең эле. Депутат болуп сиздер эми азыр эле Жамал Аккөзүн айткандай, экөөңүздөрдүн тажрыйбаңыздар бар, тажрыйбалуу депутаттарсыздар, бириңиздер жогорку кеңеште, бириңиздер жергиликтүү кеңеште депутат болуп иштедиңиздер. Сиздер азыр депутат болуп калсаңыздар, аялуу катмардагы биздин адамдарга кандай жардамды көрсөтүүгө өзүңүздөрдү бел байлап чыкмаксыздар? Жамал Аккөзүнө сиздин жообуңуз? Бул жаатта өзү менин программамда бар, ушул аярлуу, калктын аярлуу катмарынын укугун коргоо деген. Бул жерде укук болгондо кайсы? Ошол эле билим берүүдө дагы, сапаттуу медициналык жардам алууда, кайсы жерге барса биздин бардык эле көйгөйлөр ошол жактан чыгып атпайбы? Анан ошолордун мыйзамдык базасын күчөтүү, ошолорго сапаттык мамлекеттик баягы кызматтарга алууга мамлекеттик жактан көбүрөөк жардам берип, ушул жактан мен көбүрөөк басым жасамакмын. Мыйзамга кошумча дагы долбоорлорду иштеп чыгуу жана мыйзамдык базасын чыңдоо деп ойлойм. Сиздердин ар бириңиздердин карамагыңыздарда дагы убакыт бар, ошондуктан кайрадан суроолорго кезек берели. Сиздин сурооңуз Жамал Аккөзүнө? Мен жооп бербедим. Сиз жооп бере элексиз. Мен жооп берейин. Мен өзүм пикирим бул маселе боюнча. Пенсия пособияны көбөйтпөйлү, биз экономический жардам бериш керек да. Ар бир үй бүлөгө негизи ушул жумушчу ордун болсо, жумушу болсо, туурабы? Анан кийин ошол баягы даяр эле тамакты бере бербей, удочканы берсек депчи ойлойм. Ошон үчүн ар бир үй бүлөдө сапаттуу, керектүү жардам бул эң биринчи ошол экономикадагы өзгөрүштөр ар бир үйдө жумушчу ордун болсо. Андан кийин ошол негизги мен ошол өзүм программамда эң биринчи, эң маанилүү деп ойлом, биздин билим берүү системасы иштесе, ошол жакшы билим, мыкты билимди алса, ошо да жакшы. И бул көптөгөн ошо мыйзамдар, мисалы үчүн көп балалуу үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо ретинде мыйзамым даяр. Ошол маселе боюнча мамлекет тарабынан системдүү жардам бериш керек. Бул маселе боюнча эми бир мен айткандай пенсия, пособие, разовый мындай бир жардам керек эмес, системдүү мамлекет тарабынан көмөк каралыш керек. Чоңураак урматтуу талапкерлер, ушул жеке суроо берүүдө же жалпы суроо берүүдө көбүрөөк жекеликке өтсөңүздөр деп ойлойм. Себеп дегенде бул тилектештик программа эмес, бул көз караштын, акылдын кармашы деп коет. Ошон үчүн бири-бириңиздерди буга чейин байкадыңыздар, аңдыдыңыздар дегендейди. Ошон үчүн шайлоочуларга көбүрөөк ушундай маалымат көбүрөөк керек болот да. Убактыңыздар бар.
пайдалансаңыздар болот дагы. Мен дагы бир ушу суроо бергим келип атат. Билим берүү жаатында бизде мынакей узак болуп кеткен жана узак мөөнөттөгү окууларыбыз 12 жылдыкка өттүк. Андан кийинки биздин студенттерибиз дагы андан кийин магистратура дейбиз, башка дейбиз да көпкө чейин ушу ата эненин мойнунда, ошолордун каржысы ата эненин мойнунда калып атат. Ошого биз дагы кандай чараларды колдоп, эмнелерди толуктамаксыздар? Ушул эмне деп толуктамаксыздар? Ошо узак окуу болуп кеткен, ошо программасы узактыгын эмне кылмакпыз деп. Бул программа 12 жылдык окуу башталды. 12 жылдан андан кийинкилер, кийинки башталды Кыргызстанда. Мен ойлойм, ушул биринчи иретте биз бул маселе боюнча материалдык техникалык базаны даярдаш керекпиз. Анткени бул сапаттуу окуу болуш үчүн бир сапаттуу мектептер, сапаттуу бала бакчалар, ошо 12 жылдык кийинки дагы эмелерге биринчи бала бакчадан баш керек. Бала бакчада биринчи баягы биринчи этабы деп эсептейм. Кийинки мектепке барганда ушул материально-техническая база мыкты болуш керек, жакшы даярдык болуш керек. Ошондо мен ойлойм, кандайдыр бир жылыштар болот. Элмира айым. Жамал айымдын берген суроосу менин өзүмүн жеке түшүнүгүм боюнча бул 12 жылдыкпы, 11 жылдыкпы билимди алып бүтүп, жогорку окуу жайы же орто окуу жайларына тапшыргандан кийинки узак убакытка чейин жанагы медиктерди айтып атат деп түшүнүп атам. Мен медиктерде жана 3 жылдык дагы ординатура, аспирантура же болбосо интернатура деп бөлүнүп атпайбы? Ошону айтып атат окшойт деп түшүнүп атам. Бул жерден мен кандай деп ойлойм? Бул жерден азыр менин оюмча жакшы эле. Себеби бир жылдан бул биздин бүткөн окуучулар, студенттерибизге тандоо берилип атат. Бир жылда интернатураны бүтүп эле ошол бойдон иштеп кетесиңби? Же болбосо дагы 2 жыл окуп, ошондо бардыгы болуп 3 жыл дагы өзүңүн билимиңи жогорулатып, практикаңы жогорулатасыңбы деген бул тандоо бар азырчы. Ошол тандоону биздин студенттерибиз же болбосо биздин 5 мүнөт жетишпеген коллегаларыбыз деп ойлойм, ошолорубуз жакшы колдонуп атышат азыр. Бул жерде биринчи эле жылда окуп, интернатураны бүтүп, жалпы дарыгер болуп атышат. Ошодон кийин алар иштеп кетип, өздөрү ата эненин мойнунан өздөрүн алып кеткен дагы учурлар бар. Андан башка дагы эгер ошол эле студентибиз же болбосо ошол эле интерн врачыбыз жок, мен интернатурадан кийин мындай болуп эле иштеп отура бербейм, мен дагы билим өркүндөтөм, мен деген ординатурага тапшырам же болбосо магистратурага, аспирантурага тапшырам десе, ал дагы ошол жарандын өзүнүн укугу, билим алууга болгон укугу дейм. Мен бул боюнча азырынча мындай проблеманы көргөн жокмун, проблема жок деп эле ойлойм. Себеп мен өзүм баягы жалпы дарыгерлик практикалык борборунда 2,5 жыл иштедим. Ошол жерде көрдүм врачтарды. Интернатураны бүткөндөн кийин эле барып иштеген балдар дагы болушту. Же болбосо 3 жыл ординатураны бүтүрүп барган балдар дагы болушту. Ошол эле балдарыбыз барганда эле жакшы даяр кадр болуп барып атышат да. Себеп 1 жыл иштеп интернатураны бүтүп барган кадр менен 3 жыл ординатураны бүтүп барган кадрдын ортосунда айырма бар экенин мен байкадым, сездим. Бул 3 жылдык ординатура туура эле деп ойлойм. Ошол бойдон кала берет. Мен аны өзгөртүүгө пока андай бир зарылчылыкты көрбөдүм. Чоң рахмат, эскертип коелу. Сиздер эгерде өзүңүздөр берген суроолорго толук канааттанбасаңыздар, тактоо иретинде кайрадан дагы суроо берсеңиздер болот. Сиз суроого канааттандыңызбы өзүңүз? Толуктап койсоңуздар болот да, мисалы өзүңүздөрдүн берилген суроого өзүңүздөр канааттанбасаңыздар, анда толуктап койсоңуздар болот. Ошол Элмира айым айтмакчы, биз экөөбүз тең дарыгер болгон соң бул эгер баланын ар жагынан болсо, ошо 1 жылдык интернатурада же 3 жыл окуп атат, адамдын ар жагынан болбосо 10 жыл окуса деле болбойт дейм да. Себеби 1 жылда алып деле биздин убакта интернатураны 1 жыл окуп бүт барып окуп жүрөбүз. Эң негизгиси анын өзүнүн кызыгуусу, анан ошол жерде канчалык үйрөнүп кетүүсү. Чоң рахмат. Демек сурооңузга канааттандыңызбы, кесиптештердин суроосуна? Анда кезек кийинки кезегибиз. Айнура Тучина, сиздин сурооңуз.
Кыргызстанда абдан маанилүү экология маселелери боюнча. Экология маселелери боюнча силердин программаңарда бир кандайдыр бир сунуштар барбы? Анткени биз ушул жогорку кеңеште, кийин дагы биз республикалык айдалык кеңештин демилгечилери менен көптөгөн ушул экология боюнча иштеп келатабыз. Ушу сунуштар барбы? Кандай мыйзамдарды даярдап бересиңер? Жалпы өкүңөргө Мен ошол жана мен программамда жогоруда айтып кетпедимби? Ошо экология маселелери боюнча ченемдик укуктук базасын чыңдоо деп. Себеби шаарларыбызда абанын сапаты, ошол абага чыккан атмосферага бөлүнүп чыгуучу жана күл, түтүндөрдүн коллекторлоруна карата техникалык талаптарды күчөтүү деп ойлойм. Ушуну биз ушул тууралуу да долбоор жазуу мен программамда бар. Анан шаар чөйрөсүндөгү баягы түтүндөн башка дагы башка нерселер болуп атпайбы? Ошол жанагы көмүрдү мисалы үчүн ошону азайтуу үчүн бизди көмүрдүн жакканда азайтып, газга өтүү же болбосо свет ошо энергетика жактан дейби, ошондой экология жаатын ошо биринчи очередде ошо себеби бул деген бардык ошол түтүндү жыттоо, түтүн кечке жүрүү, андан башка жолдорубуз чаң. Азыр тем более азыр неме бузулуп аткан мезгилдерде бул деген адамдын өпкөсүнө биринчи очередде канчалык ооруга алып келет. Анан элибиздин дагы эле баягы ден соолукка кетип атабыз да. Демек, Ош Бишкектеги ыш маселесин, ыш маселесин ушуну биринчи очеред ушулардын баягы айрыкча машиналардын жанагы коллекторлорун карап чыгып, ошолордун техникалык талаптарды күчөтүү, фильтрлештирүү, текшерип баарында. Кээ бирлер ансыз деле жүрбөйбү, эчтекеси жок эле, коллектору жок деле жүргөндөр болуп атат да. Ушуларга мыйзамдуу түрдө мындай запрет коюу да, ошо тыюу салуу. Элмира айымыз. Мен азыр эмне деп айтмакмын, экология дегенде биз дарыгерлер эмнени көрүп атабыз? Илгери биз окуп жүргөн маалда профпатология деген өзүнчө отделение, өзүнчө бир бөлүм болчу. Профпатология деп ошол жерден экологиядан же болбосо жумушунан өзүнүн ден соолугуна зыян келтирилип калган жарандарыбыз өздөрү дарылана турган жерлер болгон. Ошолорду мен дагы жандандырганды каалап турам, как өзүмө мындай медик катары. Андан кийин бүгүн эле барган жолугушуу болгон жерде суу азыркы ушундай жакшы заман деп атабыз, технология жетишкен, 21-кылым бардык нерсеге жетишип атабыз деп атабыз. Биз барган жерде таза суу жок десе ыйлаган келет да, ошол таза суу маселесин дагы көтөргүм келет. Бул таза суу деле экологияга кирет деп ойлойм. Ошол таза сууну чечип берсек, ошол бир айылдын таза суусун чечип берсек, ошол деле экология. Себеп бүгүн айтып атышпайбы, бизге Оштон келет дейт суу. Ошол сууну бир-эки жерине барып көрүп, үйлөрүнөн өздөрүнүн канализациясын чыгарып койгон жердеги сууну биз ичип атабыз дейт. Ошол деле адамдын ден соолугуна зыян берет. Ошону да чечкенге аракет кылмакмын мен. Дагы башка бул экологияга Жамал айымдын айтканына кошулам. Ыш, көмүр баары эле биздин бул өлкөбүздүн проблемасы болуп калды. Ошону баардык ким депутат болуп барса, ошолор эле айтып келе жатышат. Депутат эмес жарандарыбыз жанагындай бейөкмөт уюм. Чоң рахмат, убактыңыз бүттү. Аяктады, бирок суроо берүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мен 2 айымга тең эле суроо бергим келип турат. Добуш сатуу алууга кандай карайсыздар? Добуш сатуу алуу аракетиңиздер болдубу же болгон жокпу деп айта аласыздарбы? Бул өтө терс кароо. Кепилдик бере аласыздарбы деген суроо болду. Мен кепилдик бере алам. Добуш сатуу деген бул менимче болбогон нерсе да. Терс карайм. Добуш сатып алган адам эртеңки келечекти ойлобогон адам да ал. Бүгүнкү бир күндүк курсагы тойгонду бир 1000 сомго алданып ошого эмне деп ал ой жок деген ал жөн эле бир эч кандай өлкөдөгү эмне болуп атканын өзгөрүүгө эч кандай кайдыгер мамиле кылуу деп ойлойм да. Ошон үчүн эч кандай добуш сатууда бизге мен ал жактан эч таптазам деп ойлойм. Кепилдик бересиз, а? Кепилдик берем. Сөз сизде. Добуш сатып алуу, добуш сатуу бул кылмыш. Мен да кепилдик берем, что биз сатып албайбыз, анткени бул кылмыш. Айнура Тойчиевна, Жамал Аккөзовна, экөөңүздөрдүн карамагыңыздарда 1 мүнөттүн тегерегинде убакыт бар. Бири-бириңиздерге суроо жолдосоңуздар болот. Эгер убакытты пайдаланбайбыз десеңиздер, баш тартсаңыздар да болот.
бүттү го. Мен пайдаланайын. Анткени могу экология маселе боюнча дагы программада өзгөчө эмелерибиз бар. Биз ошо мөңгөлөр Берген маселеси суроону толуктоо иретинде пайдаланасыз. жок болуу бул өтө чоң маселе. Анан кийин бак дарактарды дагы отургузуу. Иши кылып ушундай бир топ биз мамлекет тарабынан, өзүбүз жарандар тарабынан биз ар бир адам ушул маселе боюнча көптөгөн иш жүргүзүш керекпиз. Анткени экология маселеси эң маанилүү Кыргызстан үчүн азыр. Бул негизи ден соолугубуз менен байланыштуу. Кыргызстанда эми биз керемет мамлекетпиз. Ошон үчүн биз сонун ушул маселебизде көптөгөн иштерде, көптөгөн мыйзамдарды алыш керекпиз. Ретинде айткым келет, жана суу жөнүндө айтып кеттик. Саркынды сууларды тазалоочу курулмалардын сапатын камсыз кылуу деп. Себеби ал жерде сатып жана ташып келген деп атат, бүгүн ошо эл менен кезиккенде. Ошол көлөмдөгү канча чоң, канча тонна суулар турат, ал канча күн турат, кантип турат, кандай абалда турат. Ушуну тазалоо боюнча жакшыртуу, анан ушу сапатын камсыз боюнча жакшыртуу, анан ушул боюнча жаңы мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу деп ойлойм да. Себеби бул ичкен суубуз менен дем алган абабыз бул биз үчүн аябай эң көйгөйлүү, зарыл да. Экөөңүздөрдүн да бири-бириңиздерге суроо берүү мүмкүнчүлүгүңүздөр бар? Убактыңыздар бар да, суроо бере аласыздарбы же убакытты пайдаланбайсыздарбы? Пайдаланабыз. Тамак аш коопсуздук боюнча маселе кандай карайсыз? Эң маанилүү маселе. Ооба. Тамак аш эң терс карап, бул жана фастфудтарга ар кандай биз билип билбей ичимдиктер, мындай суусундуктар келип атат. Анын сапатын билбейбиз, кайсы жактан келди. Анан жаштарыбыз ошолорго бүт барын көчөдөн көп жеп, фастфудтарды жеп, ошондон бизде өтө оорулар көп. Особенно эндокринный оорулар, жана толуп кетүүчү гормоналдык эмнелер деп коебуз, толуп. Андан башка бүт эле мына оорунун баары ошол тамак аштан болуп атат. Иммунитет деген түшүп кетип атат. Ичкен суулар таза болбосо. Чоң рахмат, убактыңыз бүттү. Сиздин сурооңуз барбы, Айнур Уточиевнага? Бүттү. Сиз калган бөлүктү пайдаланасызбы 25 секунд? Жогорку суроолорго толуктооңуз барбы? Пайдаланайын. Азыркы суроолордо эң негизги мен платформамда бар. Бир топ жөн эле мындай декларация кылбастан ар бир ушул платформада мен программада жазылган аракеттерди да жаздым. Аракет кылып критерийлерди жаздым. Ушул эми мыйзам мындай декларативный болбосу үчүн ошо аракеттерин кандай иш-чаралар, кандай концепция. Чоң рахмат. Убактыңыз жыйынтыкталды. Биздин телекөрүүчүлөргө жана социалдык тармактын колдонуучуларына дагы бир ирет эскерте кетебиз. Экрандагы даректер боюнча суроолор кабыл алынууда жана биздин Facebook баракчабызда, YouTube каналыбызда дагы түз эфир чыгууда. Комментарийге өз суроолоруңуздарды калтырыңыздар. Келе жаткан кийинки бөлүктө сиздердин суроолоруңуздарга жооп беришет. Ал эми азыркы кезек 5 мүнөттүк тыныгууда. Кийинки бөлүктө болсо адаттагыдай эле модераторлук кызматта аткарып жатышкан Сыймык Марат уулу менен Сезим Сагынбек алар кызмат кылышмакчы. Анда 5 мүнөттүк тыныгуу.
Урматтуу катышуучулар, сиздерди шайлоочулардан келген суроолорго жооп берүүгө чакырабыз. Демек, кезек 4-бөлүктө. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана биздин социалдык тармактын колдонуучулары, эскерте кетели, сиздерден келген суроолорго жооп берүүчү дагы кезек келди. Бирок сиздердин суроолорду жолдоону уланта бериңиздер. Биз социалдык тармактар аркылуу жана WhatsApp номери аркылуу суроолорду кабыл алуу дагы деле улантылууда. 4-бөлүктө болсо адаттагыдай эле кесиптештерибиз Сыймык Марат уулу менен Сезим Сагынбековалар алып барышмакчы. Анда кезек сиздерде. Рахмат кесиптештер, кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу талапкерлер. Биздин ошол 4-бөлүктө суроо жооп бөлүгүндө сиздердин карамагыңыздарда 10 мүнөттөн убакыт болот ар бириңиздерде. Биз ушул ЛТР билим илим жана ошондой эле WhatsApp номерибизге, Facebook, YouTube баракчаларыбызда түз эфирде алып берип жаткан учурубуз. Ал жактан дагы биз талапкерлердин ар бирине болгон жана жалпы суроолорду бул жака топтоп койдук. Дагы да болсо суроолоруңуздар болсо бул жака биздин платформаларыбызга калтырсаңыздар болот. Биз жалпы суроолордон баштайбыз. Анан эскерте кетчү нерсе, урматтуу талапкерлер, бул жактан социалдык тармактардан келген соолдорго ЛТР телеканалы маани маңызына эч кандай жоопкерчилик албайт. Ооба, дагы бир ирет эсиңиздерге салабыз. Сиздерге келген суроолор аябай көп. Ошондуктан ар бир суроого кыска жана так жооп берүүгө чакырабыз. Алгач жалпы суроодон баштайбыз. Баарыңыздарга суроо: эмне себептен мыйзам жөнүндө сүйлөбөй жатасыздар? Көбүнчө эле күнүмдүк турмуш жөнүндө сүйлөп жатасыздар. Жамал айым, сизден баштайбыз. Биз мыйзамды долбоордо иштеп чыгуу, мыйзам жазуу деп айтып атабыз. Жогорку ошо сөздөрүңүзгө кошумчалап. Айнура Тойчиевна. Мен программамда жазылган багыттар, бул жаңы мыйзамдар, сөзсүз ушул мен программамда жазылган платформа келечектеги жаңы мыйзамдар. Элмира айым. Менин программамда жазылган бул жерде мыйзамдардан кайсын айтып кетебиз. Мыйзамдардан жанагы эле айтып аткан аялуу катмардын билимге, медициналык жардамга болгон укуктарын жана ошондой эле аялуу катмардагы балдардын өздөрүнүн укуктарын билип, кайсыл жерде кайсыл убакта иштегенге болот, кайсыл жерде кайсыл убакта окуганга болот, ошолорду дагы тереңдетүү деп айтып атабыз. Эми калганын барганда дагы жазып улантып кетишке аракет кылабыз. Рахмат. Кезек жекече суроолордо. Жамал айым, сизге. Жамал эже, таштаган кадамыңыз байсалдуу болсун. Биз сизге ишенебиз жана колдойбуз. Ийгилик болсун. Ал эми суроо: эмне үчүн медицинадан саясатка аттандыңыз? Мен медицинада иштеп жүрүп, ушул саясатта ошол эле өзүбүздүн ден соолук чыңдоодо саясатка аралашып кетип атпайбы? Ар бир күнүмдүк жашообуз өзү саясат болуп атпайбы? Ошон үчүн мен элдин көйгөйүн көрүп, өзүм ушу медицина жактан көптөн бери ошо мыйзамдарды өткөргүм келип, ошо элибизге жардам берүү үчүн мен ошон үчүн дагы кетип атам жогорку кеңешке. Рахмат. Кезектеги суроо Айнура Тойчиевна сизге, жекече суроолор бөлүгү. 5457 WhatsApp абонентибизден келген. Саламатсыздарбы, урматтуу талапкерлер, дейт. Менин атым Шерибек Аманович, Бишкек шаарынын тургуну болом, дейт. Суроом Айнура Тойчиевнага. Сиз чынында депутат болгонго татыктуу айымсыз. Ушул 8-чи чакырылышка депутат болуп шайланып өтүп калсаңыз буйруса, дейт. Кыргызстанга кайсыл тармакка дагы тиешелүү мыйзамдар керек деп ойлойсуз деген суроо келди. Программамда көптөгөн ушул билим берүү багыттан дагы мыйзамдарды даярдайм. Анткени мен юридикалык илимдердин докторумун, профессор. Ушул бүт мыйзамдарды илимий негизинен программада негизге алынган багыттар ушул мен келечек жазылган даярдайм. Ушул көптөгөн мыйзамдардын концептуалдык программага киргиздим. Мен ойлойм, ушу мен программа, это бул менин мыйзам долбоорлорум. Рахмат. Элмира айым, сизге. Саясат сиз үчүн эмне жана эмне үчүн саясатчылар өлкөгө керек деп ойлойсуз? Саясат жакшы суроо экен. Саясат деген бул өлкөнүн жашоосу, элдин жашоосу, өлкөнүн жана элдин тышкы жана ички жашоосун алып камтыган
коңшу өлкөлөр менен болгон байланыштарыбыз, экономикабыз бар жогу бул саясат. Мен деген медицинадан кетип саясатка баруумдун бир себеби эмне деп айтмакмын, бул мен медицинада жүргөн маалда, кызматымда өзүм чече албаган, өзүмдүн үнүм жеткире албаган көйгөйлөрдү Кудай буйруп, Алла буйруп депутат болуп калсам, айтып жеткире алаттырмын деген үмүт менен саясатка аралашууну чечтим. Рахмат. Урматтуу талапкерлер, бул жакта экранда сиздерде таблодо убактыңыздар көрүнүп турат. Ошондуктан кыскача так даана жооп берсеңиздер, анткени бул жакта социалдык тармактардан келген суроолорубуз көп. Ар бирин сиздерге жолдоп жетишип калалы. Жалпы суроого кезек берели. Анда YouTube баракчабызга келген. Экономиканы көтөрүү үчүн кандай реалдуу пландарыңыздар бар? Бул жалпы суроо дейт. Экономиканы көтөрүүдө мен ойлойм, туризмди жандандыруу керек. Ал үчүн биздин өлкө абдан туризмге ылайыктуу өлкө. Сервисти жакшылап, ошо экономиканы жогоруда айткандай иш менен, элибизде иш менен коргош керек. Жеке жана орто бизнестерди өнүктүрүү зарыл. Рахмат. Айнур айым. Экономикада эң маанилүү маселе бул инвесторго мындай шарт, ыңгайлуу шарттарды түзүү. Ички инвестор болобу, тышкы инвестор болобу, ошо ыңгайлуу шарттар болсо, инвестор келип экономикага кандай ушул этапта кандай багытта мамлекеттин экономикалык багыттары болуш үчүн мен ойлойм ушул биздин инвестиционный климатты ушул маселе боюнча эң маанилүү. Эльмира айым. Өлкөбүздүн экономикасын көтөрүү үчүн кандай иш аракеттер жасалыш керек дегенде мен эмнени айтмакмын. Биринчи, бизде ушу жеңил өнөр жайы аябай жакшы өнүгүп бараткан болчу, бирок акыркы убакытта солгундап бара жатат. Ошол жеңил өнөр жайын дагы да өркүндөтүп, мурдагы жылдардагы абалга келтирип алсак дагы жакшы болмок деп ойлойм. Андан кийинки дагы бир жолу, азыр теги Жамал Аккөзүн айтып атпайбы, туризм деп. Туризм дегенде бизде туризм көбүнчө эле жайкы туризм болуп калып атат да. Ошону кышкы туризмди дагы аябай жакшы деңгээлге жеткирип алсак, экономикабызга бир жылда же болбосо бир айда кышкы туризмди өнүктүрө турган болсок, 3 айдын ичинде биз бир жылдык кирешени алып алсак боло турган болот да. Ал эми жанагы сервис деп атпайбы, сервис ооба туура, бизде сервис аябай эле кандай десем, төмөнкү деңгээлде болуп калып атат. Себеп бизде башка өлкөлөр менен сервисибизди теңдештирип, ошолор менен тең ата боло албай жатабыз. Ошол сервисти, туристический сервисти дагы өндүрүп алсак, ошолор деле бизге экономикабызды жогорулатууга жакшы эле жардамдарын берет деп ойлойм. Рахмат. Жамал Аккөзовна, сизге. Жамал айымга суроо, кыска нуска жооп берсеңиз, эмне үчүн депутат болгуңуз келет? Сиздин жеке амбицияңызбы же чын эле эл көйгөйүн чечүү максатыңызбы? Жок, бул менин жеке амбициям эмес. Мен бул шарттык кеңеште депутат болуп жүрөм. Мен ал жакка бизде чечилбеген, биздин шарттык кеңештеги чечилбеген көйгөйлөр жогорку кеңеште бүт баралы ошол кабыл алынат. Биздин жеткирген үнүбүз. Ошол үчүн да кетип атам. Ансыз деле мен өзүмдүн жумушум бар. Мен ушул ден соолук жактан, айрыкча билим жактан ошо элдин үнүн жеткирип, ошол жакта мен бир ушул жакшы мыйзамдарды жазып, өзүбүзгө пайдалуу мыйзамдарды жазып, ошо пайдалуу нерсе кылып алып иштей берсем деген оюм менен кетип атам. Рахмат. Кезектеги суроо Айнура Тойчиевна сизге. YouTube баракчабызга келген жылуу пикир. Айнура Тойчиевнага ийгилик каалайбыз, сизди колдойбуз дейт. 1324 WhatsApp абонентинен келген. Айнура айым өткөн учурда кандай конкретный эмне жумуш ишке ашты? Суроо дейт. Азыркы учурда мектептерге акча топтоо тыюу салынды, бирок ата-энелер бюджеттин акчасы жетпейт деп келишет. Сиздин оюңуз дейт. 5-6 чакырылышта депутат катары бир топ ушу биздин гендер маселеси боюнча көп мыйзамдарды жаздым. Өзгөчө жогорку кеңештин 3-чү чакырылышта жогорку кеңеште бир да депутат айым жок болгон үчүн биз бир топ
юристтер, юрист айымдар топтолуп ушу бир топ мыйзамдарды жазганбыз. Бул азыркы жогорку кеңештеги квота, шаардык кеңештерде квота, айылдык кеңештерде квота, мыкты аялдар, лидер айымдар келишти. Алар кандай маселени көтөрүшөт, аялдар социалдык багыттагы маселелерди көтөрүшөт. Бул дагы биздин ушул социалдык саясатка тез таасирин берди. Мен ошол мыйзам менен сыймыктанам. Мектепте мен ушул кайра дагы айтып кетейин, мен программамда эң негизги ушу биздин билим берүү системасын өзгөртүү, жакшыртуу, анткени билимдүү, сабаттуу элибиз, балдарыбыз бул эң негизги, эң биздин ушу Кыргызстаныбыздын байлыгы. Кыргызстанда газ, нефть жок. Биз ошо билимдүү, сабаттуу балдар менен сыймыктанабыз. Эң биринчи байлыгыбыз ошо Кыргызстандын бул билим системасы. Мен приоритетим билим системасы. Ошо боюнча сиздер айткан, азыр айтылган тилекке каршы бул учурлар бар. Мен ошон үчүн ойлойм, билим берүү системада материально-техническая база жакшы болсо, ошондо ата-энелерден эч кандай да бир кошумча төлөмдөр да керек эмес. Иши кылып бул маселе боюнча бүт мамлекет иштеш керек, коом иштеш керек. Мен ойлойм, бир өзгөртүүлөр болот. Рахмат. Элмира айым. Элмира айым өзүнүн ишин мыкты билген врач, иш билги уюштургуч жетекчи. Сизге ийгилик каалайм деген пикир. Ал эми суроо. Араван агрардык район дейсиз. Ошол дыйкандардын түйшүгүн кантип жеңилдетесиз? Логистика кантип иштеп, кандай пайда берет? Араван району агрардык район деп айтканын себеби бул жерде көпчүлүгү дыйканчылык менен аракеттенип келишет. Дыйканчылыкты кечээден бери биз барып айтып атабыз. Башка аймакта бир жолу түшүмдү алса, Араванда 2 жолу, керек болсо 3 жолу түшүм алганга дагы аракет кылышат дыйкандарыбыз, жашоочуларыбыз. Ошол жерден бул логистика кандай жардам берет дегенде, логистика деген бул ошол түшүмдү алган түшүмдү убагында саткан маалда арзан сатып атышпайбы? Дыйкандан жана дагы айтып кеттим. Алып сатарларыбыз алып алып арзан сатышып, дыйкандар акталбай калып атат, өздөрүнүн чыгашасын актабай калып атышат. Ал эми логистикалык борборлорду түзө турган болсок, ошол жерде эле кампаларды түзүп, ошол жерде эле муздаткыч кампаларын түзө турган болсок, алган түшүмдү сактап туруп, түшүм мисалы үчүн картошканы июнь-июль айларында картошка аябай арзан болуп кетет дагы, кийинки маалда уже булар картошкасынын түшүмүн сата албай эле отуруп калган күндөрү болуп атпайбы, акыркы күндөрүчү. Ал эми логистикалык борборлорду же болбосо муздаткычтарды түзө турган болсок, салдыра турган болсок, ошол жерге сактап картошка кымбаттаган маалда, капуста кымбаттаган маалда сатса, дыйкандарга жардам болот эле деп менин оюм ошондой болуп атат да. Мисалы үчүн жанагы капустаны, пекинская капуста деп коебуз. Ошону эккен дыйкандарды көрүп алып, мен аябай ыйлагым келди да. Талаада жатат. Биз деген бул жакта канча сомдон алып атабыз ошол капусталарды. Ал эми дыйкандын эмгеги, чыгашасы акталбай эле, дыйкандар талаада жатат, алып кеткилечи, бекер эле алып кеткилечи. Бекер алып кетпей, алып барып арзан сатпайсыңарбы десек, биз машина жалдап барып, күйүүчү майды актабаган күндөрү болуп атат дейт. Ошон үчүн мен бул дыйкандарга логистикалык борборлорду түзсө, ошолорду мындай кандай десем, пайдалуу колдонсо, ошондо жакшы болмок деп ойлойм. Рахмат. Жамал айым сизге. Жамал айым, сиз бизнес дегенде өзүңүздүн жеке клиникаңызды сактаган аттандыңызбы? Ал клиниканы кайсы акчага кургансыз? Шаардык кеңештенби деген суроо. Шаардык кеңештен эч кандай биз айлыксыз иштейбиз. Ал клиниканы мен кредит алып, ушул бешене терим менен салган клиникам, аны эч кандай коргой турган эчтеке жок. Мен депутат болгуча салганмын, налог төлөп ушул убакка чейин эмгектенип келем. Рахмат. Кийинки суроо Айнура Тойчиевна сизге. Жекече суроом 75-87 абонентинен келген. Айнура айымга, сизди депутат кылса дейт, бирок убадаңызды аткарбасаңыз, кызматтан кетүүгө даярсызбы дейт? Даярмын. Рахмат, Элмира айым, кайрадан сизге. Эл менен жолугушууда эмнени убада берип жатасыз? Эл менен жолугушууда ушу не дейм, жанагы эле айтып аткан сөздөрүбүз, элге аялуу катмарды колдоо, жалгыз бой энелерди колдоо, ден соолукту кароо,
ошолорду эле убада берип жатабыз. Ошолордун закондорду дагы өнүктүрүп, ошолорду жакшылап кароону, элге болгон сый урматты көрсөтүүнү. Рахмат. Кийинки суроо Жамал айым сизге. 0010 абонентинен келген. WhatsApp'ка Жамалга суроо дейт. Мыйзам кантип жана кайсы этаптардан өтүп кабыл алынат дейт. Мыйзам деген бул эреже да. Анан ошол элдердин көйгөйү күнүмдүк турмуштагы биздин ушу күнүмдүк жашоодон алып анан кандай көйгөйлөр болот, анан мыйзам кабыл алынат да, кайсы жагына ошо күнүмдүк элдин турмушу да, анан бул эреже болуп эсептелет да, мыйзамчы ошого эреже катары, андан кийин анан ошол укукту кайра чыңдоо, ошону бекитүү ошо мыйзам болуп калат да. Жол жоболорун сурап жатат, кантип жазылып, Кайсы этаптан өтөт дейт. кабыл алынат деген суроо. Этап Сиз ошол мыйзам чыгаруу органына баратпайсызбы? Ошого Жок, карата мен- Ким сунуштайт, ким кабыл алат, акыркы чечим кандай болот? Эми бул жерде комитет аркылуу өтөт, ал жактан. Комитет аркылуу баары карап, ошо атайын комитет болот, мыйзам чыгаруу. Ошол жерде талкуудан өткөндөн кийин гана анан мыйзам чыгат. Рахмат. Айнур айым сизге. Бала бакчадагы тарбиячылардын жардамчыларынын айлыгы 9000 сом. Сиздин оюңуз бул маянага жашаса болобу? Жок. Өтө татаал, туура эмес чечим алынган. Тилекке каршы ушул бала бакчадагы воспитатель айымдарга айлык көтөрүлгөн, бир эмес 2 жолу көтөрүлгөн. Тилекке каршы ошол жерде техничка деп коебу, анан кийин нянькалар, ошол айлыктар көтөрүлбөй калды. Мен ойлойм, бул дагы маселе жогорку кеңеште каралыш керек. Бюджеттен сөзсүз ушул техникалык катмар деп коет. Ушул нянькалар, техничкаларга сөзсүз айлыкты көтөрүш керек. Рахмат. Элмира айым сизге. Эгер депутат болуп калсаңыз, коомчулук менен түз байланышта болууну кандай жолдор менен ишке ашырасыз? Кудай буйруп, элдин добушу менен депутат болуп кала турган болсо, мен коомчулук менен жолугушууну азыр өзүм эле барып көргүм келет. Өзүм эле түздөн түз офлайн эле жолуккум келет. Бетме бет чечишип, бетме бет көрүшүп жолугууну каалайм. Эгер сиз депутат болуп калсаңыз, борбордо болосуз, жөнөкөй аймактагы эл менен кантип байланыш түзүп турасыз? Онлайндар бар, азыр телефон деген бар, WhatsApp деген бар. Ошолор менен жолугуп турсак болот деп ойлойм. Рахмат. Рахмат. Анда кийинки жалпы суроолорго кезек берели. WhatsApp номерибизге 1324 абоненти калтырган. Сиздер пенсионерлерге медициналык жардам катары эс алуу же ден соолукка кам көрүү жактары солгундап кетти дейт. Ушул тармактар боюнча оюңуздарды айтсаңыздарчы. Мисалы курорт, пансионаттарга жөнөтүү дегендей деп калтырыптыр. Жамал айым. Мен бул катмарды биз колдошубуз керек. Пенсионерлерди биз ошо эс алуу жайын жок дегенде мына шаарларыбыз бүт өлкөбүз боюнча баардык жерлер өзгөрүп кетип атат. Ошол жерде ошо биздин пенсионерлерге, улгайган адамдарыбызга эс алуу жайларын куруу. Биз баарын курорт санаторияга жеткире албайбыз, бирок эс алуу жай ошолорго жеңилдетүү, кайсы жерге больницага жатабы же болбосо ошол санаторияга барга жеңилдетүү жагын биз карашыбыз керек. Рахмат. Айнур айым. Жооп берейин. Программамда карыларга жана балдарга приоритет деп аталат. Менин ушу программада жазылган. Карылар жана балдар муктаждыксыз, жеткиликтүү турмушта жана урмат менен жашашы керек. Сөзсүз бул маселе боюнча биз приоритет коебуз. Биздин аталарыбыз, апаларыбыз, улгайган кишилер, балдарыбыз бул и конституцияда, баш мыйзамыбызда жазылган. Бизде ошол конституционный нормаларды ишке ашырыш керекпиз. Рахмат. Элмира айым. Мен эмне деп айтмакмын, биздин пенсия курагындагы адамдарыбыз, улгайган адамдарыбыз өздөрү эмгектенген ишканаларда ошолордун эле алгачкы кесиптик кошундар бар. Кесиптик кошундардан ар бир пенсионерлерге жылына бир жолу баарына каптап, баарын камтый албайт. Биздин ишкана, мен башканы айткым келбейт, биздин ишканада пенсияга чыккандарыбызды жылына бир жолу ошол алгачкы кесиптик кошундун эсебинен Жалал Абадка алыска жибере албай атабыз. Ошол Жалал Абадка барып дем алып келүүсүн каржылап бердик. Ошол эле практика менин билгенден бардык эле кайсыл ишканада алгачкы кесиптик кошуну бар
ишканаларда ушул практикаланып келе жатат. Ушуну дагы эми жылына бир жолу болбосо хотя бы бир адамды жылына бир жолу алып барып алганыбыз бул чоң эле жетишкендик деп ойлойм. Дагы ушуларды алып кетсек жакшы эле болмок. Рахмат. Кезектеги суроо бул жалпы суроо 57-75 абоненти калтырган WhatsApp'ка. Вопрос всем кандидатам дейт. Может ли бизнесмен быть политиком деген орусча суроо келиптир. Ишкер саясатчы боло алабы дейт. Болот. Эгер иштин өзүн биле берсе, саясатчы да болот да, бизнесте кантип алып кетип атат, ошо саясатты биле, ошо бизнестин жолун билгенден кийин ал политик да, саясатчы да боло алат деп ойлойм. Айнур айым. Мамлекет жана муниципалдык мыйзамыбыз бар. Ал жерде мамлекетте иштесе өзүнүн бизнесин тапшырасыз, оформлениясын өзүңүз балдарыңызгабы эми иш кылып, мамлекеттеги муниципалдык тапшырыш керексиз сиз өзүңүз. Анткени депутат бул мамлекеттик должность. Рахмат. Эльмира айым. Я думаю, сможет работать. Он может думать как политик, он может думать как бизнесмен. Бул жерде ушул тактоо иретинде айталы, суроо ушундай келиптир. Ишкерликти таштап туруп анан кийин депутат болуш керекпи дегендей өңүттө суроо келген да. Азыр Айнур айым жооп берди да. Эгер мамлекеттик ошону айкалыштырып кете алса, ал өзүнүн Жок. Эми бул жерде депутат болуп калсаңыз, сиз тапшырыш керексиз. Рахмат. Жамал Оккозовна, сизге суроо. Сиз өзүңүздү элдин добушун актаган жеткиликтүү талапкер катары кандай сыпаттай аласыз? Мен элдин көйгөйүн билип, ошол жака бийлик тармагына жеткиргенге тажрыйбам жетет. Эл менен дагы ар дайым тыгыз байланышта болуп, бийлик ортосунда мен көпүрө болгонго даярмын. Демек сиз өзүңүздү ушинтип гана сыпаттайсыз. Ооба, жеткире алам мен, буюрса. Рахмат. Кезектеги жеке суроо 16-54 абонентинен WhatsApp'тан келген. Айнур айым сизге экен. Кыргызстанда курулуп жаткан ГЭСтердин көптүгүнө карабай, светтин кымбатташына эмне себеп болууда, пикириңиз дейт. Энергетика бул экономиканын пайдубалын түзөт. Өзгөчө биздин Кыргызстаныбызда энергетика маселеси приоритеттүү. Чындыгында быйыл кыйынчылыктар суу маселеси менен байланышкан. Баягы чындыгында айтайлык, бул баягы засушливый период болот, баягы суу азыраак болгондо. Анан кийин суу кеңер болгондо ал мындай период менен алмашат экен. Азыр чындыгында ошо суу менен байланышкан маселелер бар энергетикада. Рахмат. Эльмира айым сизге. Эмнеге мынчалык ишенимдүүсүз шайлоодон өтөм деп ойлойсузбу? Аны эми бир ишенимдүү экенин билбей эле турам мен өзүм, эми болгондой эле турам. Шайлоодон өтөм деп ойлойсузбу? Аны ким билет, аны эч ким билбейт да. Рахмат. Рахмат. Биз тактап сурап атканыбыздын себеби, урматтуу талапкерлер, биз ушул көрүүчүлөрдөн келген суроо, биздин милдет так аларга жооп алып бериш. WhatsApp'ка келген суроолор экен. Жалпы суроолордун берели. Сиздерге суроо дейт. Конкреттүү айткылачы, эмнени кыйратасыңар, мыйзам жазаласыңарбы деп YouTube каналыбызга келиптир. Эми буюрса ошо мыйзам жасап, даярдап кетип атабыз. Буюрса биз ошо долбоорлорду азыртан предварительный биз алдын ала алган программаларыбыз да бар. Кудай буйруп өтүп калсак, аны биз чыңдоого даярбыз. Айнур айым. Мен топтогон тажрыйбамды, билимимди мыйзам жазылам, жазып жүргөм, дагы жазам. Азыр карыялар боюнча дагы бир кошумчам бар да. Тилекке каршы айрым учурда соцработниктер баягы карыялардын өзүнүн алган пенсиясын үй бүлөнүн доходуна кошуп, баягы пенсия пособияларды азайтат. Мен ойлойм, ушул туура эмес. Бул дагы мыйзам долбоору даярдалат. Баягы алган пенсиясын өмүр бою иштеп, бул акчаны өзү карыя, туурабы? Өмүр бою иштеген пенсиясын өзүнө
муктаждыгына эмеге барабы, курортко барабы, дары алабы, дары дармек алабы, витаминдүү тамакты алабы, иши кылып бул туура эмес. Эч качан пенсиясын, карыялардын пенсиясын үй бүлөнүн эмесин доходуна кошпош керек. Рахмат, Эльмира айым. Эми үмүт менен кетип атабыз, жазып каларбыз. Кимеле энесинен төрөлгөндө эле бар жокту билип төрөлүптүр дейсиңер. Аракет кылабыз, жазабыз деп ойлойм. Рахмат, Жамал айым, сизге суроо. Эл сизди эмне үчүн шайлашы керек деп эсептейсиз? Эми элдин көңүлүнө, купулуна толсом, кайсы бир жакшы ошо шайлоого татыктуу десе шайлап алар. А мен ушул 34 жылдан бери ошо түштүк аймагында энелерибиздин, кыздар апаларыбыздын ден соолугун чыңдоодо мен көп салым кошуп келатам. Ошол эле иретте ошо акыркы убакта саясатта жүрөм. Шаардык тургундарга да көп ошол жергиликтүү бийликтер менен чогуу, тыгыз иш алып барып, көп салымымды кошуп келатам. Рахмат. Рахмат. Кийинки жеке суроо Айнура Точиевна сизге Facebookка келиптир, пикир экен. Айнура Алтыбаеваны 90-жылдан бери сыртынан тааныйм. Ал депутат айым катары көп мыйзамдарды жазды, көптөгөн социалдык проблемаларды чечүүдө активдүү иш алып бара алды. Менимче эң татыктуусу дейт. 1157 абоненти суроо калтырган. Саламатсыздарбы? Талапкерлерге ийгилик каалайм. Мен Айнура Алтыбаевага суроом бар эле. Сиз көп жолу депутаттыкка бардыңыз, сизди тааныйбыз жана сыйлайбыз. Кудай буйруп, азыр дагы депутат болуп калсаңыз, баатыр энелерге деген 5000 сомдон кошулат деп айтылды эле. Ошол боюнча кайра эч ким көтөргөн жок ушул маселени. Сиз козгоп чече аласызбы? Сизге ийгилик каалайм, жолуңуз шыдыр болсун дейт. Рахмат. Чын эле бул маселеде дагы бул батыр энелерге 1000 эле сом кошумча бар да, мен ойлойм бул адилетсиз. Учурунда бул мыйзамды жазып атканда 1000 сом чоң акча болчу. Азыр чындыгында жетишпейт. Мен ойлойм ушул бул мыйзамга дагы өкмөт менен дагы биргеликте бул сумманы төлөмдөрдү көтөрүш керек. И сүйүнчү пулду да биз жазганбыз. Сүйүнчү пул учурда биз жазганыбызда 4000 сом болчу. Азыр дагы ошол көлөмүн аз көлөмдө болуп калды. Дагы кошумча ошо өкмөт менен бирликте бул сумманы көтөрүш керекпиз. Эльмира айым, сизге. Эльмира эжеке, медицинада өтө көп маселе бар. Кандай мыйзамдар убагында туура эмес жазылган? Медицинада ооба көп эми туура эмес жазылган мыйзам деп айта албайм. Бирок ошону ар бир жергиликтүү мындай медициналык ишканаларда ошол мыйзамдарды туура эмес түшүнүп алган убактар болуп атышы мүмкүн деп ойлойм. Кайсы деп айтам, мен эмнени айтам? Бул жанагы майыптыгы бар адамдарды жылына өткөрүп барып жаңылап кел, комиссиядан өтүп кел дейт. Мисалы үчүн бир буту жок же бир колу жок болуп, бутун же колун кестирген жарандарыбызды майыптыгы болгондон кийин ал бут өсүп кетпейт да. Же кол өсүп кетпейт. Ошолорду дагы бир жылдан жылына өткөрө беришет да. Бир жыл өтүп кел, экинчи жыл өтүп кел, үчүнчү жыл өтүп кел деп андан кийин анан узартып түбөлүккө майыптыкты берет. Ошону ал бут же кол кесилген нерсе өсүп кетпейт, ошону сразу эле дароо эле биринчи эле жылы барганда эле өткөрүп ошону майыптык группасын берип койсо болмок дейм да. Мен ошо көбүнчө ушуну айыл жеринде байкап келдим. Ушул кандай десем, ушул вопрос мени түшөлдүрүп келатат. Рахмат. Кезекте жалпы суроолорго берели. Анда 2091 абоненти калтырган WhatsAppка. Суроом, силер депутат болуп айыл өкмөттөрдү кыдырганда ар бир көчөлөргө келип эл менен сүйлөшөсүңөрбү же айыл өкмөттөгүлөр келгениңерди айтпайт, өзүңөргө тиешелүү кишилериңер менен кезигип кетип каласыңарбы? Анда элдин көйгөйүн укпай калып атпайсыңарбы? Бир жакта силердин дейт. Жок, биз ушул мына 6 күндөн бери биз жолугушуп эл менен азырынча жолуктук айыл өкмөтүндө. Эми мындан аркы жолугушуубуз ар бир көчөгө, ар бир айылга киргенге биз аракет кылабыз. Территория өтө чоң болгондуктан физикалык жактан жетишкенибизче аракет кылабыз. Ар бир адам менен жолукканга да, ар бир үй бүлө менен жолукканга аракет кылабыз. Рахмат, Айнура айым. Мен да ушул от двери деген, от двери принцип менен иштейм. Барып, ар бир шайлоочу менен кезигип, сүйлөшкөнгө аракет кылам. Чындыгында эң эффективный способ ушул.
Мен деле ошол принцип менен бара жатам деп ойлосом, айтсам туура болот. Себеп ар бир үйгө барып, ар бир үйдүн, ар бир жарандын көйгөйүн билбей туруп, жогорку трибунага барып алсак, эмнени айтып, эмнени чечмекпиз дейм. Ошон үчүн ар бир адам, ар бир жаран менен жолугушууга аракет кылабыз. Эртеңден баштап уже биз талапкерлер өз өзүбүзчө кетебиз. Себеп буга чейин баарыбызга айыл өкмөттөр жолугушуу уюштуруп берип атты. Рахмат айыл өкмөттөгүлөргө дагы. Эми будан кийин ар бирибиз дагы жолугушууну улантабыз деп ойлойм. Рахмат. Кезекте кайрадан жалпы суроо. Министрлер элге туура кызмат кылбаган мыйзам келсе, бийликке карабай колдобой кое аласыздарбы? Трибунада ачык колдобойм деп айта аласыздарбы? Айта алабыз. Эгер туура эмес иш болсо, элдин кызыкчылыгы үчүн сөзсүз айта алабыз. Айта алабыз. Бул биздин милдетибиз. Биздин эл ушу бизди ушу талап кылат, эл биз да ушу министрлерден талап кылабыз. Ибрайым. Айта алам деп ойлойм. Айта ала турган жашка жеттим деп ойлойм. Ошон үчүн өзүмө талапкерлигимди көрсөттүм. Рахмат. Рахмат, сиздердин карамаңыздарда дагы да болсо убакыт бар. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизге келген суроолордун көпчүлүгү ушул бүгүн теледебаттын 3-чү күнү. Ошондуктан улуттук атрибуттарыбызга байланыштуу, ошону менен бирге эле Конституция качан кабыл алынган, ким ырдап берсин, мамлекеттик тил качан кабыл алынган деген сыяктуу суроолор көп келүүдө. Буюрса аларды дагы шашпай беребиз. Анан сурана кетет элек, урматтуу телегөрүүчүлөр, ушул талапкерлердин платформаларын тааныштырышты, өздөрүн тааныштырышты дегендей ошол тармакка көбүрөөк басым жасап, жана сиздердин аймагыңыздардагы түйшөлткөн маселелерди көбүрөөк жазып, жана сунушуңуздарды, пикириңиздерди билдирсеңиздер. Ал эми урматтуу талапкерлер, кезекти жалпы суроолорго берели. Негизи Кыргызстанда медицина акысыз деп эсептелинет, бирок жарандар кайрылып барганда эмнегедир баарына төлөш керек болуп калат. Буга кантип карайсыздар деп 54-55 абонент катырыптыр. Эми мамлекеттик мекемелерде акысыз көп нерселер бар, ар бир жеринде илинип турат, өзү деле кайсы жерде кандай болуп. Жеке ишканаларда өзүнүн прейскуранты менен турат. Ошол боюнча мен азыр учурда жеке ишканадамын, ар бир алган тыйынымга прейскурант менен алам, жооп бере алам. Медицинада өзгөрүүлөр бар. Бул биздин да элдерибизге жеткириш керекпиз. Мисалы үчүн азыр поликлиникага барсаңыз 5 түр анализ, экспресс анализ деп коет. Ошону акысыз өтсөңүз болот. Мисалы үчүн давленияны өлчөсөңүз болот, сахарды өлчөсөңүз болот. Ошого мен ойлойм, биз ушу элибизге дагы ошол медицинада кандай өзгөрүүлөр болсо, ошону жеткириш керекпиз. Чындыгында эми айрым учурда кошумча төлөмдөр бул туура эмес. Туура эмес, бул коррупция, бул взятка деп эсептелет. Ибрайым. Мен эмне деп айтам? Мен деген практикующий врач деп койгон. Бизде мен ошол алгачкы баштапкы медициналык жардамды көрсөткөн ишканада иштеген дарыгер катары айта алам. Медициналык жардам акысыз, ооба, акысыз, кайсыл убакта акысыз. Бул деген биздин жарандарыбыз өзүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу кагазын алып 1840 сомду төлөп туруп, өзүн камсыздандырып алса, 1 жыл бою Кыргызстандын кайсы булуң бурчуна барса, врачка кирип консультация алыш, дарыланыш эми ал жанагы полистин эсебинен болот. 1840 сомду мен 2,5-3 жылдан бери какшап келатам. 1840 сомду төлөп койсо, 365 күнгө бөлгөндө 5 сомдон тиет. 5 сом деген бул биздин өзүбүздүн кара жаныбыз үчүн, кара башыбыз үчүн андай деле оор эмес деп ойлойм. Ошон үчүн бул медициналык жардам акысыз деп айта алам. Кайсыл убакта? Ошол полисти алган убакта, азыр Айнур айым айтып атпайбы, 5 анализде, 5 анализден көп эле анализдерибиз акысыз. Кайсыл убакта акысыз? Ал Рахмат, сиздин социалдык тармактардан келген суроолорго жооп берүүгө болгон убактыңыз аяктады. Жамал айым, сизге суроо. Мен ойлойм, медицинада коррупция көп. Жамал айым өзү коррупцияга жакын эмеспи? Мен эми коррупция десем, азыр учурда медицинада баягы ар бир нерсенин баасы болот эмеспи? Ошого ылайык эле иштейбиз биз. Өзүнө түшүндүрүп, ар бир бейтаптын өзүнө түшүндүрүп, канчалык эмне баасы. Мен хирург, баягы оперирующий хирург катары, ар бир операциянын, ар бир эмненин баасы бар. Ошого жараша түшүндүрүп, айтып, деп анан
иштейбиз. Коррупция ала турган мен өкмөттүн бюджеттин эч кандай акчасын жеген жокмун. Өзүм жеке клиникамда иштеп отурум. Жеке клиникада коррупция деп эсептелбейт. Жок, ал жерде прейскурант бар да. Ал эми медицинадагы жалпы коррупция боюнча оюңуз? Эми медицинада жалпы коррупция совсем жок жок болот деп айта албайм. Азырынча баягы тилекке каршы болуп келатат. Эми бул дагы эмне? Биздин медиктерибиздин маянасы аздыктан болуп атпайбы? Ошол делечи. Ошо түрткү да. Түшүнтүм. Рахмат. Рахмат. Кезектеги суроо Айнур Тойчуевна сизге. 0665 абоненти Айнур Алтыбаева Гүлбар айылы сизди колдойт деген тилектештик пикирин калтырган. YouTube каналыбызга келген суол Айнур Алтыбаевна жогорку кеңештин мурдагы чакырылыштагы депутаты катары өзүңүзгө гана тиешелүү мыйзам барбы дейт. Мурдагы чакырылышта депутат болуп турган убагыңызда 5-6 чакырылыштарда. Бар. Өзүм демелгечи катары квоталар боюнча айтып кеттим. Мына жогорку кеңештеги талапкерлер мандат бошосо, мандат тапшырса, айым өкмөткө кетсе, кийинкиси эркек киши мандатка берет эле. Мен жазган мыйзам аялдар кетсе, ордуна аялдар келет. Шаардык кеңешке дагы ошондой принципте, анан кийин айылдык кеңештерге дагы ошо мен өзүм жазган мыйзам деп, ошо мыйзамдар менен сыймыктанам. Дагы бир аябай жакшы мыйзамым бар. Бул ичинде коррупциясы бар. Мына аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мыйзамды жазганмын. Мына справканы алыпчы эмеден бир бала 100 сом алат пособие, бир бала 500 сом. Анткени бу жерде да справка жазылат. Мен мыйзамды жаздым, өзүм автормун. Фиксированная плата деп балдардын муктаждыгы бирдей болгон үчүн, мына кандай справка алып келсеңиз, справканы жок кылдык. Балдардын муктаждыгы бирдей, ошон үчүн фиксированное пособие деп размер ошону жаздым. Аябай жакшы мыкты мыйзамдар, ошо менен сыймыктанам мыйзамдар менен иштеп атышат. Рахмат, сиздин карамаңыздагы убакыт ушул саналуу секундалар калды. Аны да эске алышыңызды суранабыз. Жалпы суроо 54-55 абонентинен келген. Педофилия көйгөйүн кантип чечебиз? Жаш балдарды, кыздарды кантип коргой алабыз дейт. Жамалайым. Бул деген биздин эң көйгөйлүү нерсе да, ошо педофил боюнча бир аябай мыйзам чыгарыш керек, өтө катуу мыйзам чыгарыш керек да. Жанагы тилин тиштеп үзүп алды дегендей эле кылыш керек да менчи. Мен медик катары айтам да. Педофил болгон адамды ошо үзүп эле алыш керек, башка эчтеке жок. Анан мыйзамды катуу чыгарыш керек. Өтө бизде мыйзам бат эле бир штрафчы болсо бир 1-2 жыл берип бирдеме болуп эле кайра чыгып кетип атпайбы? Мыйзамды күчөтүү керек педофилдердин артынан. Дене мүчөсүнө залал келтирүү менен бир жаза катары. Бир ошону ойлонуп баарыбыз талкууга салышыбыз керек да. Мыйзамдаштырып талкууга салыш керек да. Бул өтө көйгөйлүү нерсе да. Педофилия деген бул биздин ар бир эмненин жүрөгү сооруйт да. Бакта турганда ошо бул деген барган бир мыкаачылык да булчу. Ошо мыкаачы адам эмне кылыш керек? Өтө катуу жазалаш керек. А жазага ошо мыйзамды дагы бир жазыш керек да. Отуруп бир катуу мыйзам чыгарыш керек ушуга. Рахмат. Айнур айым. Баш мыйзамыбызда биз балдарыбызга приоритет койгонбуз. Ошон үчүн мен педофилдерге өтө катуу жазага мен колдойм. Жазабыз мыйзамды. Өткөндө бир тест. Тилекке каршы сиздин дагы убактыңыз аяктады. Жамал айым, сизде гана убакыт бар. Сизге соолдорубузду беребиз. Айтканыңызды аткарганга канча пайыздык кепилдик бере аласыз жана эмнеге таянып? Мен пайызын нак айта албайм. Бирок ар бир нерсени убакыт көрсөтөт, иш көрсөтөт. Биз ошол иштеп жаткан мезгилде мен Кудай буйрса ошо жакшы тилек, ниет менен кетип атам. Ошо эл менен чогуу иштеп, болгон күчүмдү ушул элдин ишеничин актаганга жумшайм, болгон күчүмдүчү. Анан пайызын мен айта албайм. Мен ал жерге мен жаңы барганда биз бул ар бир нерсеге өзүнчө баягы өзүнчө бир опыт керек. Ал жерге да барып сүйлөгөндө өзүң ар бир иш өзүнүн эле кетип аткан нугунда кетип атканда эле бир көйгөйлөр болуп эки жактан кете берет да, ушуга жараша болуп кетет да. Эми мен 100% дей албайм.
50%-ын да 70%-ын да айта албайм. Азырынча пайызга мен айта албайм эчкандай. Бирок жакшы эле пайыз алам дейм, буюрса аракет кылам. 0243 абоненті калтырган жалпы суроо дейт. Убактыңыз сиздики гана бар болгон үчүн жооп берип коюңуз. 0243 абоненті Кутман Кеч буту кесилген жаран кайсы группага кирет дейт? Эми буту кесилген жаран эгер жаткан болсо биринчи группага кирет. Андан кийин экинчи клинический группа деген бул деген дарыланып аткан мезгилде болот. Ал эми өзү жакшы, андан кийин деме ал деген мына Элмира айым азыр эле айтып кетти, буту кайра өсмөк беле. Бут өспөйт, кол өспөйт, ошондой эле мына онкология деменде көкүрөгү өспөйт, эмчек өспөйт да кайдан эмне болот. Ага окшогондорго башынан эле ошо биринчи группа деген бизде кантип айтылган сөзсүз жанында бирөө кароодо болгон бейтаптарды биринчи группага кирген. Бирок бутту деген баары басып жүрөт, ошон үчүн бизде ошо кичине мүчүлүштүктөр бар медицина жакта мыйзамды. Атак биринчи группага кирет кесилгенде. Рахмат. Кезектеги суроо. Азыркы эң чоң көйгөйлөр энергетика маселеси, кымбатчылык, аз келгенсип көмүр, нефт жокко эсе болуп кетти. Шайланып калсаңыздар, ушул адамга эң керек болгон көйгөйлөрдү кантип чечесиздер? Ушул тармакта мына биздин урматтуу президентибиз дагы көп нерсени айтып атат. Мына буюрса 26 деп айтат, 27-жылга дагы ГЭСтердин толук кандуу уже энергетика менен камсыздоо болуп атат. Ал эми биз ошол өзүбүздүн көйгөйлөрдү билгенден кийин ошончолук дефицит баягы жетишпеген эмеге элибиз өзү да жардам берип, эми көмүр болгон убакта көмүрдү, анан эгер кошуна өлкөлөрдөн биз газ алып атпайбызбы? Ошол газ менен ошо бир жагын менен чыгышыбыз керек. Кайсы быйыл айрыкча өтө баягындай дефицит болот деген сөз бар. Ага биз алдын ала даяр болушубуз керек. Моралдык жактан да. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин ушул 3 талапкерлердин арасынан экөөнүн Айнур Эжекен жана Элмира айымдын убактылары бүткөрүлгөндүгүнө байланыштуу суроону бир гана ушул Жамал айымга карата берсеңиздер деген сураныч айтып өтөлү. Анткени биздин ушул 2 талапкерибизге карата дагы суроолор аябай көп келүүдө азыркы учурда. Депутаттарды шайлоочулар кол топтоп мандатын кайра чакырып алуусуна кандай карайсыздар? 60-55 абоненти калтырган. Эгер ошого ылайык, ошо мандатын чакырууга ылайык бир кандайдыр бир ошого түрткү болгон бир нерсе болсо, чакырып алыш керек. Рахмат. Рахмат. Билим берүү тармагы боюнча эмне айта аласыз? Эми билим берүү боюнча биз бул эң биздин көйгөйүбүз да, билим берүү боюнча эң биринчи иретте биздин мугалимдерибиз билимдүү болуш керек. Мугалимдердин билимин өстүрүш керек. Адистик кадрларды даярдоодо басым жасап, биз ушуга мыйзамды долбоорлорду жазып, ошонун мыйзамды көп нерсеге көңүл бурушубуз керек да. Эң негизгиси мугалимдер билимдүү болсо, ата-эне ошого жардам болуп, анан балдарыбыз билимдүү болот да. Рахмат. Шайлоого чейин акча тараткандар бар экен. Ага кандай карайсыз? Эми бул деген шайлоо мен терс карайм. Себеби биз акча деген андай деген бизде менде өзүмдө түшүнүк да жок. Эми бергендер бул берип атат, бирок биз аны далилдей албагандан кийин эчтеке деп айта албайт экенбиз. Терс карайм. Кезектеги суроо. Аймактагы саламаттыкты сактоо мекемелеринин жетишсиздиги тууралуу пикириңиз? Аймактагы мында пикирим, мен деген мына детсадтар салынып атат, башка мектептер салынып атат. Менин программамда ушул дагы бар. Жаңы заманбап больницаларды көбөйтүү, төрөт үйлөрүн көбөйтүү. Бул себеби биздин бул дагы өлкөбүздүн бир көйгөйү. Төрөт үйлөрү аз, население көбөйүп атат. Жарандарыбыз татыктуу, сапаттуу медициналык жардам алууга укуктуу, көбөйтүшүбүз керек. Рахмат, урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин социалдык тармактардан келген талапкерлердин суроолорго жооп берүүгө болгон убакыт саяктады. Биз анда эмесе кезекти кайрадан кесиптештерибизге узатабыз. Чоң рахмат, Сыймык Сезим. Биздин талапкерлерибиз болсо онлайн ресурстар аркылуу келген суроолорго акылдарын жетишинче жооп берди. Биз болсо 5-бөлүктө улантабыз. Урматтуу талапкерлер, ар бириңиздердин карамагыңыздарда 5-бөлүктө 1 мүнөттөн убакыт бар. Айтылбай калган ойлоруңуздарды же шайлоочуларга кайрылууңуздарды ушул мүнөттөн пайдаланып алсаңыздар болот. Анда кезек Жамал айым сизден баштайлы. Урматтуу Ордолуу Оштун тургундары 5-шайлоо округунун жана Арабан районунун тургундары, менин шайлоочуларым, алдыдагы 30 ноябрда болгон шайлоону адилеттүү, таза,
өткөрүү сиздерден көз каранды. Андыктан өзүңүздөргө тажрыйбалуу, өзүңөргө жүрөгүңүздөр менен кеңешип, тажрыйбалуу, татыктуу талапкерди тандап аласыздар деп ойлойм. Бизде өлкөбүздө тынчтык болсун, оомат болсун. Ал эми мен өнөктөштөрүмө ийгилик каалайм. Ушул шайлоону тынч өткөрүп, биз эртеңки күнү дагы элибизге кызмат кылалы. Ал эми мен Ормонова Жамал ушу 5-округтан 5-катардагы номер менен кетип атам. Эгер купулуңуздарга толсом, колдоп коюңуздар. Рахмат. Дагы 7 секунд убактыңыз калды. Пайдаланасызбы же? Эми урааным ошол. Эне аман, бала аман, эл аман. Мен ушул ураанда кетип атам. Дагы 4 секунд убактыңыз калды. Болду. Жетишпейм. Айнур Кезек Тачиевна. Айнур айым. Урматтуу шайлоочуларым, Кыргыз Республикасынын президенти өзүнүн кайрылуусунда добушту сатып албагыла, добушту сатпагыла деп кайрылган. Анан тышкары ушул өтүнүч, ушул 30 ноябрда сөзсүз шайлоого келиңиздер. Сөзсүз. Мен ойлойм ушул шайлоо сиздер келсеңиздер, шайлоодо таза өтөт. Мындай Кыргызстандын келечеги, биздин балдарыбыздын келечеги сиздердин колуңуздарда. Мен Алтыбаева Айнур Тойчиевна шайлоо бюллетенинде номер 10. Ар бириңиздерге ийгилик каалайм. Ар бир үй бүлөдө жакшылыктар болсун. Бакыт, талай, ар бир үйдө жакшы өнүгүү болсо, мамлекетибизде да өнүгүү болот. Келиңиздер. Чоң рахмат. Кийинки кезек Урматтуу шайлоочулар, мен сиздерге эмне деп кайрылып кетмекмин. Сиздер эгер мени Берзикулова Эльмира Маматиминовнаны 5-округтан 8-номер менен келип аткан талапкериңиздерди колдоп, добушуңуздарды бере турган болсоңуздар, мен сиздердин добушуңуздарды өзүмө аманат катары кабыл алып, сиздердин аманатыңыздарга кыянат кылбастан кызмат кылып берүүгө сөз берем деп айта алам. Себеп мен буга чейин коррупцияга аралашкан эмесмин деп дагы айта алам. Ошол сиздердин добушуңуздарды мага берүүңүздөрдү чакырып кетмекмин. Менин номерим, катар номерим 8. Бердикулова Эльмира Маматиминовнаны колдоп берсеңиздер, жаңылбайсыздар деп өзүмө рекламалап кете берейин. Рахмат барыңыздарга, аманчылыкта жолугушалы. Дагы эмне деп айтмакмын? Бул добуш аманат, сиздердин добушуңуздар. Мен аманат дегенин себеби кийинки шайлоого ким бар, ким жок, ким добушун бере алат. Ошон үчүн сатпаңыздар добушуңуздарды, сатып. Чоң рахмат, урматтуу талапкерлер. Бизге келип маек куруп бергениңиздер үчүн ыраачылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин сиздер көрүп турган эл мамлекеттик телерадио компаниясынын Билим жана Илим каналында улантылган дебатка күбө болдуңуздар. Ал эми теледебаттын уландысы эртең 20 ноябрь бейшемби күнү саат 20:00 ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын Билим Илим каналында улантылат. Биз болсо кезектеги дебаттын катышуучулары менен тааныштырып өтөлү. Номер 5 шайлоо округунан талапкерлер Исаева Гүлназ Назарбековна, Баргибаева Жипаргүл Мухтаровна, Мурзажигит кызы Зарема, Исраилова Азамат Алмазбековичтер келмекчи. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар. Кийинки эфирден жолугушканча.